Кече Нарын шаарына көңүл азыраак бурулуп атат дегендей мааниде наразы пикирлер айтылган. Анан ошого жооп кылып, жана президенттик иш башкармалыктын башчысы Каныбек Туманбаев билдирүү чыгарган. Ал билдирүүдө ошол деги эле бүткүл Нарын облусуна акыркы жылдары 10 миллиард акча бөлүндү деп, анан ошол кайсыл объектилерге бөлүнүп атат, кайсыл объектилер курулуп атат деп ошону санап бериптир. Анан аны көрдүм, чындыгында Нарында иш болбой атат дегенге болбойт. Нарында иш болуп атыптыр. Бирок акча бөлүнүп атыптыр. Проекттер башталган. Бирок азыр мен мындан ары көргөзүп берейин. Нарында ошол бөлүнүп аткан иштер, каралган долбоорлор ал аткарылбай атыптыр. Же болбосо өтө жай аткарылып атыптыр. Эл алымсынбай атат. Эл ылдамдыкка ичи чыкпай атат. Ошодон эле ушундай сөздөр чыгып атат. Азыр ошону четинен бир эле жолдун мисалында айтып берейин. Мисалы, Нарын 2 Нарын жолу, анан шаардын ичиндеги жол, андан нары Акталага кеткен жол, ошол 3 жолду мындай курулушунун кандай жүрүп атканын көрсөтүп берейин. Көп болуңуздар. Москвада адал эмгек менен алектенген ар бир кыргызстандыктын көңүлүн бурабыз. 10 жылдап жыйган мүлкүңүздү сүрсүтпөңүз. Батирден батирге көчкөндө жүгүңүз чачылып жоголбосун. Жыйган терген оокатыңызды айылга, апаңызга, бала чакаңызга жибериңиз. Москвадан салган аманатыңыздын амандыгын Жылдызбек жана Ильязбек аттуу мекендештерибиз өз кепилдигине алышат. Сиздин жүгүңүз тээ Ысык көлдүн Караколуна, бери жагы Баткендин Айдеркенине чейин аман жетет. Байланыш үчүн +7 977 955 2879 же +7 922 543 96 85 номерларына чалсаңыз болот. Жылдызбек менен Ильязбек алыстан салган аманатыңызды айылыңызга аман алып барышат. Мына мен турган жол бул Нарын менен 2 Нарын айылын, андан нары дагы бир нече айылды, андан нары жайыттарды бириктире турган жол. Мына ушул жол илгерки жол. Бирок Сооронбай Жээнбековдун тушунда ушул жолду жанагы элет жолдорун оңдойбуз деген долбоордун алкагында куруп баштаган. Наркы жагында бир кусок бүткөн. Ошон менен калган. Мына ортосу калып кеткен. Азыр бул жерде адамдар ушу секирип жүрөт, ичеги карды аралашып. Анан Сооронбай Жээнбеков кеткенден бери деле бир кыйла убакыт өттү да, канча 4-5 жыл болуп калды. Эми мен айтат элем да, буга бюджет каралса керек эле. Ал бюджет ошол каяга кетип калды? Ал жолду баштап атканда болгондо да нарк четинен баштаган болсо, демек мына Нарынга чейинки жагынын жолу, ошонун пулу бир жерде турат да. Ал каралганда. Анан ошол акча каяга кетти дегим келет да. Себеби эми бир жолду баштаганда баштап сметасын кылып, бюджетин аныктап, мынча жол болот экен, буга мынча акча кетет экен, мына компания ишке ашырат экен деп анан кийин баштайбыз го ишти. Анан ошол 5 жылдан бери неге бул жер токтоп калат, мен ошону түшүнбөйм. Элдин болсо азыр сөгүнгөнүн уксаң, эми аларды узбай эле коеюн силерге. Жолдо мына жерде өткөндүн бардыгы баягы машинада баратканда ичеги карды аралашып барат экен, кошумча сөгүнүп барат экен. Ачык айталы. Эми Жээнбеков кетти, макул эми. Бул жолду бирок азыр кылганда Жээнбеков үчүн кылбайбыз да. Аны эл үчүн кылабыз. Ошол эл үчүн кылынган нерсени улантып кое бериш керек беле дейм да. Неге токтоп турат, түшүнбөдүм. Так, бул жер ошол Нарындан 2 Нарынга карап кетип аткандагы жол. Мына ол Нарын дарыясын бойлоп өтөт экен. Жолду бузуп бүтөйүн деп калышты. Өзү бар жол. Мурда Союздан калган, эми жаман болсо дагы асфальты бар эле. Аны мен байкашымча ушу 2 жылдан бери казып атышат, бүтпөй атышат окшойт. Москвадагы боордошторго орустардын оозун ачырган, ооруну кууп качырган Айтылуу Алибековдун клиникасын сунуштайбыз. Тишиңиз ооруса да, ичиңиз ооруса да онтоло оонап жатпай, Ваш доктор Алибеков клиникасына баш багыңыз. Сапатына баасы бап келген Ваш доктор Алибеков клиникасы Москвадагы Измайловский метронун 3-чү парковая 12 дарегинде жайгашкан. Клиника укол саю, сүннөткө отургузуу, тиш дарылоо кызматтарынан сырткары кош бойлуу аялдарды каттап, төрөткө чейин байкоого алат. Дарт аныктоого зарыл анализдердин баарын аткарат. Алибековдун клиникасында үй бүлөлүк дарыгерден баштап терапевт, стоматолог, хирург, гинеколог, невропатолог, травматолог, уролог, кардиологко чейинки дарыгерлердин мыктылары топтолгон. Клиника заманбап лаборатория жана эксперттик класстагы УЗИ менен жабдылган. Бул клиника Яндекстеги рейтинг боюнча Орусиялык клиникалардын алдыңкыларына кирет. Саламаттыгыңызга сак болуңуз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Ишилгери болсун. Ишилгери бол табы? Болуп атат так. Бузуп атасыздарбы же куруп атасыздарбы? Куруп атабыз. Эски асфальтты сыйрып атабыз. Эски асфальт? Качандан бери бузуп атасыздар? Жакындан. Жазындан? Жакында эле мына. Жакында дегенде канча? 800 метр ора ушул болот дейт. 800 метрди канча убакытта казып бүттүңүздөр эми?
бүткөнү калган окшойсуздар, Аз қалды ана. Канча 10 метр калды? 20 метр. 20 метр калды. Ошо качандан бери кылдыңыз? 3 күн болуп калды го. 3 күндө 800 метр. Бирөө иштеп атат, экөөңүздөр Мен алып атканбыз, ул жаңы келди. Пауш бузулду. Бул кайсы компания өзү? Деу. Деу. Сиздерге жүктөлгөнбү? Утуп алгансыздарбы тендерден же кандай? Билбейт аны, начальстволор билет. Муну анан эмне кыласыздар казып бүтүп? Жаңа сыныпка сол. Качан басат экенсиздер? Бул основаниясы училе алды. Основанияңыз качан бүтөт? Алтынсардан тогош. Анда наркы бүткөн жагын кыла бербей элеңиздер. Ошо ибакты туш керек да, акылы 1 километрге чыккан жерде. Сомундай жер үчүн. Я. Былтыр кеч башталып калган. Былтыр 800, демек 3 күндөн бери эмес, былтырдан метр общий бияк. 4 километрди качандан бери, былтырдан бери казып Былтыр күздө. Былтыр казылган эмес, былтыр баягы эле төгүлгөн акы. Азамат экенсиздер. Ушундай экен. 4 километр жолду мына асфальтты бетин сыйрышты, ушу былтырдан бери казып атыптыр. Азамат экен. 3 километр, Канча ошо былтырдан бери 3 километрди кылып атасыздарбы? Былтыр күзүндө башталды да. Бузуп баштадыңыздар. Бузуп баштап ошолордун эмесин нөлүн чыгарып келатабыз да эми. Кудай буйруса быйыл бүтөт. Кандай анан өзүңүз мындай өзүңүзгө өзүңүз ичиңиз чыгып атабы кандай? Эми ичибиз чыгып элатат, эми болгон техника келет. Өзүбүз аргасыз жактан мисалы үчүн биз Жумгалдан келип атабыз да биякачы. Бир күндө канча саат иштейсиздер өзү? Бир күндөн эртеменики 8ден баштап кечки 8ге чейин иштейбиз негизичи. Анан кээде техникаларыбыз ар кандай болуп калат, эми техника деген техника экен, бузулуп калат. Анда мындай элер жетишсиз болуп калат. Муналар эмне алынбай турат азыр? Мына ошолорду биз алып келип атканбыз да кечээ күнү келип бу жерден техникабыз бузулуп калды. Могу деген техниканы жалдап келдик. Өзүбүз могу айылдан жалдадык. Ушуну жалдап атабыз да, муну акырынан кызы эметип келатат мына. Алып келатат да. Өзүнүн техникасы. Өзүнүн техникасы, бизде техника деген могу экскаватор деген жок. Биздечи. Сиздерде Биз погрузчик менен ошону сыйрып келатабыз да, погрузчик менен сыйрып келатабыз. Эми өзүбүздүн эмеси менен кой бүтүрөлү эртерээк депчи. Погрузчик менен сыйырса эмне болот? Погрузчик менен негизи погрузчик менен сыйрганга болбойт мунчу. Монда экскаватор керек болчу, экскаватор. Сыйрый алса эле сыйрый берсе боло берет да. Эмнеге? Эми сыйрап алса ошо сыйрып келатабыз да. Келат погрузчигибиз да бузулуп калат атпайбы? Аракет кылып атабыз да эми мындай жатканда. Эмнеге мындай жеке адамдын машинасы бузулбайт дагы? Анан өкмөттүкү эле бузула берет. Эми өкмөттүкү анан жеке адамдыкы деген болбойт да, эми иштеп келатат. Техника деген айыл өкмөттүкү бул. Анан эмне бирөөнү жалдап келип иштетип атабыз? Анан эми айлабыз кетсе жалдаш керек да, бүтүрүш керек бу. Айыл өкмөттүн муниципальный эмеси муниципальный техникасы бул. Элдин техникасы. Буга канча акча берип атасыздар? Эми билбейм, мен муну биз билбейт экенбиз. Канча акча беребиз? Шептер билет дегенде, начальниктерибиз билет да, ошо киши алдырып келип иштетип атат. Муну иштейли, бүтүрөлү элдикин деп эртерээк деп. Аябай катуу иштеп атыпсыздар, күйүп. Күйүп атасыз негизи. Күйүп атыпсыздар. Бүтүп алып кетсек бизге да жакшы болот. Күйгөнүңүздөр ошо канча эми былтыр күздөн бери ошол 4 километр жолдун бетин сыйрыйбыз деп күйүп атсаңыздар, катуу күйүп атыпсыздар анда. Бул жолду бир проект менен кылынып атабы? Проект эмес, бизге планга берилген жерлерде негизи дэви катышты. Жок, мен айтайын дегеним, азыр мына жол мындай турат, ирейип турат. Бул жолду бузбай эле, ушул бойдон калтырып коюп эле. Наркы жеринен сүрүп эле, түздөп эле алып кетсең эмне болот эле? Мунаны неге азыр күч коротуп бузуп атасыңар? Жата бербейби дейм да. Проекттик ошондо кириш керек да. Жок, ошо проектин айтам. Ошол проекттин ким чызган муну? Бирөө келип көрүп проектти чызган беле? Бул жол эле ремонт да. Ан үчүн проектке кириш керек деп немели. Жок, ремонт болмоктон болсун, ошондо деле мына жерди сүрүп эле, чагылдан таштап эле койсо, мына жерди бузуп, азыр мына жерди сыйрып алып, буга жүктөп, аны атпал кылып бир жерге мусор кылып таштап, анан ордуна кайрадан шагыл салып, анан кайра асфальт баскандан көрө, анан наркы жакта мына дөңдүн жарымы эле мындай сүрүп эле келип, жөн эле атпал кылып эле таштап туруп. Мындай да. Ошентип койсо мына жак түрө берме. Чындыгында сеникиде туура. Ону түстөп эле, поворот кылбай эле, же болбосо муну бузбай эле тигини эметип алып койсоңор болот беле деп атасыз да биринчи. Ооба, муну алып эмне кереги бар? Мындай да. Мындай болот да, тиги биз эчтекени чындыгында билбей иштесек деле болот да, мисалы үчүн рабочийбиз. Туугандар, мен акылдуу болуп көрүнгүм келбейт. Бирок мына жөнөкөй эч кандай бир жол куруу боюнча, бир архитектура боюнча, бир өзгөчө билимдин дагы мындай мынау нерсеге
кереги жок да, жөн эле мына караңыздар. Азыр мына жакта жол ирейип, нары дарыяны бойлоп кетет экен. Бирок ошол жолду азыр бузуп алышып, анан мунун баягы мына бетиндеги асфальтты апарып бир жерге төгүп, анан кайрадан жолду тегиздеп отурушат да. Ошону ошол жолду ошол бойдон эле таштап кой айланайын. Ага тийбей эле кой, ал тура берсин. А сен мунундан түп-түз кылып эле мына жерде мунун түп-түз кылып тарта турган болсо жолду. Мынауга кеткен күчтүн ордуга мына жерде жаңы жол салынып калмактан неге ушундай кылбайбыз дейм да. Мындан түп-түз кылып эле салса болот да. Грейдерди алып келип туруп эле. Мына менен деле тегиздеп туруп эле. Бир 5-6 машина шагылдап келип бассаң болду, ошону менен бул жердин основаниясы даяр болот. Анын үстүнө асфальтты басып коесуң, болду. Кыска дагы болот, азыраак дагы болот. Азыр мынауга биринчиден мунун атвалын ал. Анан астын тегизде. Анан кийин бул жерди монтуп айлантып, анан асфальт басып чык. Асфальт дагы көп кетет. Не кереги бар ушунун? Мына жолду келип, өзүнчө күйүп, ушул жолду ушинтип тегиздеп койсок болот деп. Бир жолу ушинтип эле. Буга кеткен акчаны мына жерди тегиздеп түздөп алсак, кыскартып алсак жакшы болот да деп. Мындай чыгып, бир жетекчилер кабинеттен чыгып, карап, мына жерге келип, тамекисин чегип, мынтип, так, мына жерди мынтип кыскартып койсок болот экен. А мына жерди мынтип кесип салсак болот экен. А мына жер деп эле мынтип бир караштырса болот да, мындай жөн эле акылды эле. Өзгөчө бир атайын адистикти кошпой эле койсун. Адистикке таянбай эле койсун. Атайын бир чоң, атайын бир мындай инженердик билимге да таянбасын. Жөн эле акылга, жөн эле мындай басканда, турганда адам мисалы жөн басканда айланып баса бербейт го, түз салат го бир жерден. Ошо түз салгандай кылып эле ошол акылды мындай орусча айтканда включить этсе болбойбу дейм да ушуга. Жанагы эме айткан эле, Салижан Жигитов. Кыргыз бул микроб сыяктуу деп, түшкөн жерин чиритет деп. Азыр мына ишти кылып атышат, ушул жерде дагы азыр күбүр-шүбүр сөз болуп атат, ушул жерден дагы бир 2-3 киши камалган депчи. Кылган ишинин дайыны жок, анан ушуну дагы бир эптеп кыла албай, ушул жерден дагы бирөөсү жеп өлүп кетет, бирөөсү уурдап өлүп кетет, ошондон айынан камалып ит болушат да. Азыр сурайынчы, сураганда эмне дейт булар эми билбейбиз деп коюшат болду. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Бул иштин жетекчиси сиз окшойсуз. Мен муниципалды, айыл өкмөттө муниципалдын жетекчисимин. Жетекчи болуп туруп кран минип атсаңыз жакшы экен анда. Жөнөкөй киши экенсиз да. Азыр ошо жетишпегендиктен биздин кадрлар. Үстүнө бизде бюджетибиз тартышыраак да. Ошол себептен биз ошо айлыктын эсебинен эле техникаларды өзүбүз жүргүзүп атабыз. Мынау жок, жол өзү ДЭУга тапшырма болуп берилиптир, туурабы? Ооба. ДЭУ куруш керек. Акча ДЭУга кетет. ДЭУга кетет негизинен. ДЭУ акча жолду курасын дегенден кийин ал акча ДЭУга бөлүнгөн да, туурабы? Ооба. Анда сиздер муниципалдык техниканы алып келип сиздер жардам берип атасыздар, ашар болуп атабы? Биз ошо ашар жол менен бул ДЭУга биз жардам берип атабыз. ДЭУ кайта бизге эле жардам берет ушундай да. Сиз жетекчи болсоңуз анда түшүнөт экенсиз. Эми мына карапайым рабочийлерди мен түшүнөм. Булар эмнени кыл десең роботтой болуп ошону кыла берет. Мына кара. Мына жердин асфальтын азыр казып отургандан көрө, ошого кеткен күчтү азыр мына биринчиден казасыздар. Экинчиден ушуну алып буга жүктөйсүздөр, анан бир жерге барып ташыйсыздар, туурабы? Ооба. Ушуну жөн эле коюп, тийбей эле. Эми анча-мынча жол бар экен да эми жакшыраак экен. Бар. Мунундан нары эле түз эле мынандайына тартсаңыздар эмне болот эле? Салып туруп эле мына жерден тегиздеп туруп эле мына жол кала бербейби эле? Ошого кеткен күчкө мына жерден жаңы жол салынып калат эле да. Ал сиз айткан, мисалы жетекчилер айтсаңыздар болот эле ушуну. Бир жагынан жол кыскарат. Экинчи жагынан мына наркы жолду ооракерчиликтин ордуна мына жака жаңы жол түшүп калып атпайбы? Биз дагы айтканбыз, ал жагынан да кайрылганбыз, анан жетекчилик кандай чечти билбейбиз. Сиз айткандай биз аткаруучубуз да. Биз эми жетекчимин деп атпайсыз? Мен болсом муниципалдын жетекчисимин. Дөбөл айыл өкмөтүндө 4 тармак боюнча мен жетекчилик кылам. Азыр деле мына жерден тетиги жерден баштап эле атвал кылып таштап туруп эле мону түз салса болот эми. Адамдарды ийрейтип, буйройтуп, бири-бирине бир аварияга баягы шарт түзө бергендин эмне кереги бар дейм да. Мен буга чындыгында так жооп бере албайм. Негизи бул ДЭУга тиешелүү жер, биз жардам катары келип атабыз да техникабыз. Жардамчысыз. Канча адам камалды ушул жолдун айына? Билбедим аны. Камалдыбы киши? Бизден Кыргызда камалат да. Кыргыз билесиз го баягы. Бир ишти мындай таза кылбайбыз да. Сөзсүз камалабыз бир экөөбүз. Эми ал сурооңузга мен так жооп бере албайм. Анан биз го баягы жетекчиликтен кандай келсе биз ошону аткарабыз. Мен болсом муниципалдын жетекчиси катары техникаларга жооп берем да. Техникаларга, таза сууга. Макул, жакшы экен. Ушул 800 метр жерди
былтыр кыштан бери бүтүрө албай, анан бири-бириңерге ашарчы болуп атсаңар, анда Кыргызстан жакшы эле жашап атыппыз анда. Бул анын үстүнө асфальттын баары оюлуп бүткөн. Анан эле ошол экини кайра түзөп неме асфальт куруп атышат да. Мен аны түшүнүп атам. Эми ошону сиздер азыр мына бетин сыйрып бүтө албай атпайсыздар былтырдан бери, туурабы? Мен былтыр дагы келгемин да. Андан мурунку жыл дагы келгем. Андан мурунку жыл дагы кудум ушундай эле жол. Жол негизинен баягы бизде тешик болуп калды да, асфальттын баары бүттү. Авариядан бир жылда канча адам өлөт ушул жолдун? Кудай сактасын эми андай деле неме каттала элек. Каттала элекпи? Жок. Бизде мындай Ошого авариялык учурлар катталгандыр, бирок мен андай толук жооп бере албайм да. Так, өзү бизде жол куруу тармагы өзү Кыргызстанда бир чоң эле бир драма да. Муну жөн эле мындай адистер келип, жолду сүрөткө тартып, топосъемкасын алып, так азыр мындай болот, анан мына жерге мынча метр көпүрө курабыз, буга мынча куб арматура, мынча тонна арматура кетет, мынча куб бетон кетет, так анын баасы мынча болот, асфальттын баасы мынча болот, тиги бу деп эле эсептеп туруп эле, анан ошол акчаны бөлдүрүп, ошол план менен гана иш кете бербейт да. Бизде негедир ушул жол курууда өзүнчө эле бир чоң интригалар бар. Өзүнчө эле бир чоң драмалар бар. Мунун айынан адамдар камалышат, бир-экөө соттошот, анан жол бүтпөй калат, адамдар арызданат. Бул кадимкидей ушундай. Эми мынан караңыздар. Өзү негизи бул жол мынантип нарын мына жакта турат. Ошол жактан мынантип айланып мына айылдын мына тоону этектеп мына жактан келет экен. Бул жактан келип, анан мынантип барат экен дагы дарыя жака түшүп, анан кайра дарыянын бойлоп өйдөгө чыгып, анан кийин кайра наркы айылга өтүп кетет экен. Мен ошону айтып атам. Өзү негизи бул жолду кыла албайсыңбы? Макул эски жол тура берсин. Ошону жөн эле бар асфальты бар бойдон, жок асфальты жок бойдон тура берсин, адамдар көнүп калган жол жүрө беришет. Тетиги жактан эле созуп туруп эле, мына жактан эле алып келип туруп кылып кое турган болсоң, баягы Союздун маалындагы ири бүйрү, баягы жолдордун баардыгы жок болот да, төп-түз трасса болуп эле ошол жака түшмөк. Анан бул жолдун бир дагы бир мааниси бар экен да көрсө. Бул баягы Ысык көлгө түшө турган альтернативалык жол экен бул. Айланып түшө турган, объезд жол экен. Объезд жолдор дагы керек. Ал жол болбосо бизде ошол жолдордогу баягы транспорттук мобилдүүлүк деген бар. Мобилдүүлүк бизде өтө начар Кыргызстан боюнча. Бизде бир региондон экинчи регионго барганга адатта бир гана жол болот. А ошону айланып бара турган, башка жактан бара турган жол болбойт обычно, адатта. Анан эми негизи ушул жолдор керек өзү. Айланып бара турган жолдор. Альтернатива керек дейм. Ошол альтернатива бизде жок көбүнчө. Азыр эми мынан караңыздар. Азыр угушума караганда ушул жолдун айынан, айрыкча мына ушул көпүрөнүн айынан бир нече адам камалыптыр. Былтыры билесиңер, мына Ноокат жакта сел болгон. Сел болуп 3 көпүрө турса, 3 көпүрөнүн 3-өн тең жууп кеткен учурлар бар. Ошентип атса, эптеп мына окшогон бир баягы эски куску бирдемелер менен коюп, эптеп убактылуу жол курганга да аракет кылып көрүштү. Эптеп убактылуу коюп кетсе, убактылууну 2 күндөн кийин кайрадан алып кетип атты. Ушунчалык жанандай болду. Азыр мына нарын ошондой чоң селден бир сабак алып көрө элек окшойт да, мына жердин адистери дагы, же эли дагы. Кыскасы, мына жактан эми тоо көрүнүп турат, тоо жакын экен. Бул жактан сел түшөт. Түшкөнгө жараша мына жерде мындай бетонду куюп, кадимкидей эле стенка кылып көтөрүп, эки жагынан. Ошентип анан үстүнө кадимкидей баягы бетонный плита деп коет, жанагы мостовой плита деп коет. Ошодон коюп эле кылса болбой эле. А булар азыр мына турбалар коюп коюштур азыр. Эртең бир сел келсе, бул көпүрөнү кошуп, буга кошуп, жолдун наркы жагынан мына жер көл болот дагы, жолдун нар жагынан бир 200 метр, мына жагынан бир 50 метр жерди кошуп жууп кетет. Анан дагы жол ремонттойбуз дейбиз, дагы акча бөлдүрөбүз дейбиз. Ага дагы бир нече убакыт, кат, токтом, буйрук, ошентип анан жүрө беребиз. Негизи кыргыз чиновниктеринин гениалдуулугуна мен таң калып бүтпөйм да. Мына ушул нарын, эки нарын жолунда мына жерде ушул суу өтөт экен. Эски көпүрөсү бар экен. Бирок ал эми баягы убактылуу коюлган убагында, Союздун маалында. Мындай 1000дик турбаданбы, 800дүк турбадан үчөөнү коюп койгон экен. Ошону менен туруптур. Анан бул жолду оңдойбуз дешип, акча бөлүнүп, нарак-берак болгондон кийин булар эмне кылышат? Булар жумгалдын жолун ремонттоодон иштен чыкты, бул жарабайт, моралдык жактан дагы, техникалык жактан дагы бул эскирген, өзүнүн кызматын өтөп бүткөн деп монондой баягы мынау көпүрөлөр чыккан экен ушулар. Эми ошону ошол таштандыны алып келип,
баягы азаматтар мына жерге коймокчу болушкан экен. Анан мунун айынан бир экөө камалды дейт. Макул эми. Бизде камалбасак иш бүтпөйт өзүчү. Биз камалышыбыз керек өзү. Сөзсүз ушул биздин чиновник бир иш кылганда сөзсүз камалыш керек да. Анан наркы жакта дагы бир арык бар экен. Ал кичинерээк экен. Ага дагы ошондой дагы бир жерден бир эски оноо бетон төгөрөк бетондорду алып келип ошол жерге коюптур. Коймокчу болуптур. Алып келип түшүрүп коюптур. Эми мен ойлойм да, муну бир жерден жүктө. Анан аны алып кел, кайра түшүр. Бул жеңил нерсе эмес болсо бир. Анан кийин муну алып келип дагы кайра мына жерге орнот. Андан көрү ушул жердин бул жерин казып, наркы жагын казып, бетондон баягы стена тургузуп, анан үстүнө баягы плитаны алып келип туруп эле үстүнө коюп койгон оңоюраак болбой беле? Ошол арзаныраак болбой беле дейм да, батыраак да болбой беле, ишеничтүүрөөк да болбой беле? Эми биздин гениалдуулугубузга таң калып бүтпөймүш. Нарын эми бул мына Кытай менен Кыргызстанды байланыштырган дагы бир жол. Бир жагынан Эркештан менен байланышса Кытай Кыргызстан, экинчи жагынан ушул Торокарт аркылуу байланышат. Эми ошол Торокарттан келаткан, Торокартка кетип аткан ошол чоң жүк ташуучу машиналар ушул жерден өтөт. Андан сырткары турист деген жайнайт. Эми ушул жерде Баткенге, анан ушул Нарынга жакшы чиновник адатта барбайт. Көбүнчө ушул Нарында эч нерсени көрбөгөн, Кыргызстандан бир жака чыгып барып бир мындай бир жакшыраак билим алып келбеген эле кишилер жүрөт. Эми аны түшүнөм эми. Бир жагынан бюджети чектелүү, экинчи жагынан интеллектуалдык бир дарамет чектелүү. Ошон үчүн Нарында бир жалчыган бир иш болбойт да, эми аны түшүнөм эми. Эми жок дегенде муну партнер иштеп берсе жакшыраак, жакшы болуп кирсең бир жакшы кофеси болсо десең, же кофеси жок, же газына куйсаң, газынын сапаты начарбы билбейм. Баягы күнү ушул газды куйсам эле мен газым кошулбайт машинага, кошулбайт, тыйтылдап эле үн чыгат. Газды куйсаң дагы тыйтылдайт. Анан мен ушул машинам бузулуп калган окшойт, сатып жок кылайын деп сатып берипмин. А көрсө ал менин машинамдан эмес, ушулардын газынан экен. Кече ушуну дагы бирөө айтат. Мен дагы ушул партнердон газ куйсам эле газым кошулбай, тыйтылдай берет дейт. Кыскасы ушундай. Мына бул ушул Нарындын төбөсүндөгү объезд жолго чыктык. Бул советский деп аталат экен. Кыргызча совет жол деп коелу эми. Же кеңеш жол деп коелубу. Бул жерде дагы адаттагыдай эле ушундай. Баягы мен айтып жүрөм, көңөр билесиңер. Дайыма райондун, шаарлардын борборлору Союздун учурунда борбордук көчөлөрүнө, административдик көчөлөрүнө Ленин көчөсү деген ат берилген. Андан кийинки көчөлөрүнө ошол Совет көчөсү деген, жана башка деген ошол баягы компартиянын чиновниктеринин аттары коюлган. Эми бул көчөгө дагы ошондой баягы советтик идеологиянын эмесиндеги ат коюлуптур. Мына көчө азыр ошол Совет көчөсү деп аталат экен. Бул жактын ремонту мен билгенден ошо мындан бир 2 жыл мурун келдим эле, ошол 2 жыл мурун ушул жак казылып жатат. Жакында бүтөт деген эле, ошодон бери бүтө элек окшойт. Бул жакта дагы снос бар экен. Снос келиптир көрсө. Так. Салам алейкум. Салам алейкум. Снос сиздерге дагы жеткен окшойт. Кепилеттигиле, анан мунун баарын жылдыргыла. Алле жасап беребиз. Жолдаш болуп жайыстайт анан. Качан айтты? Качан айтты? Күчтөн бери эле могу жолду оңдойбуз деп, шералыкты оңдойбуз дегенден бери кеп болуп атат. Анан бул жастан баштап, бу апрелде башталбадыбы жолду. Анан ошондон бери эле чайлап кетишкен, краска менен белги берип. Жылдыргыла дедиби, жылдырып атабыз. Жакшы. Макул? Жол кандай болуп атат анан? Жолдун курулушу кандай болуп атат? Жолдун курулушу эми мен деле басып барып көрө элекмин. Анан кандай болуп атат десем, жакшы эле болуп атат дейт. Анан могу жердеги жолдун узундугу канча өзү наркы башынан бу башына чейин? Узундугу канча километр, 3 метр деп турду эле, 3 километр деп. 3 километр. Анан туурасын деген башында ичке кылып коюп, ошол жактын жашоочулары деген видеого чыгарып туруп интернетке кетиргенден эртеси күнү министр келбеди. Анан кайра бустуруунан эми кеңейтип атат дейт. Анан могу жердин аллеяларын аябай кеңейтишиптир. Бул поворотты кандай кылышат билбейм мен. Анан негизи бирок бул бордюрлөрдү койбодубу? Бордюрлөрдүн астында тетякка деген башында неме коюшкан.
бетон куйышкан, бетонго неке, анын астына жерде топурак салып коюшту. Анан билбейм мен запаты кандай болот. Макул. Азыр мынау киши айтып аткан жер ушул жер, мынау поворотты кандай кылышат деп. Мынау эми көпүрөнү бир аз нараарак кылгандан биздикилер корунат окшойт. Өзү кээде бизде чиновниктерде бир жаман адат бар. Макул. Эми көпүрөнү капиталдык көпүрөнү чоңойто албасаң чоңойтпо, макул. Жок дегенде азыр биздикилер кандай кылышат? Менин билишимче көбүнчө мындай кылат. Мына ушул жерди тротуар кылат дагы наркы жолду тартып берет. Жок, бул жолду жөн эле коюп кое бер, жол кылып эле. А тротуарга деп жөн эле адам эле басат да, адамды көтөрсө болду да. Ошон үчүн жөн эле темирден эле конструкция кылып туруп эле мындай жасап кой, үстүнө жыгачтан коюп кое бер, адам басса болсун. А мына жол кеңирээк калсын. Азыр эми булар кандай кылышат менин оюмча? Мындан келет, мына жакты жол кылат, а мына жерди тротуар кылып бөлүп салышат. Ошону менен анан бул жол тарып жатып калат. Эми мына жака сал дебеген күндө дагы өзү негизи наркынын тушунан бери мына жерден дагы бир 3-4 метр баягы бетондон подпорка кылып туруп көтөрүп анан кийин алып чыгыш керек экен. Эми аны алып чыгышабы чыгышпайбы Кудай билет. Так, эми мына ошол Совет көчөсүнө бурулдук, достор. Мына жерде качан жазды экен бул? Көбүнчө бүтөр мөөнөтүн жазып коюшчу эле, аны жазышпаптыр. Булар да куу болуп бүтүшкөн өзү. Мына көңүл буруңуздар, Шералиев көчөсү, Турдубаев көчөсүнөн Ленин көчөсүнө чейинки жол оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат дейт. Шералиев көчөсү мындай экен дагы наркы башы барып, азыр айтышты эле бул мурдагы Совет көчөсү деп. Азыр Совет көчөсү эмес, Шералиев көчөсү болуп калыптыр. Кыскасы ушул бул жерден барып, мына жактагы Ленин көчөсүнө туташат экен, биригет экен. Себеби Ленин көчөсү бул баягы мен айткандай административдик көчө. Бул жерде ошо прокуратурасы, акимияты, мэриясы, маданият үйлөрү жана башканын баардыгы ушул көчөдө жайгашкан. Анан эми азыр мына Турдубаев көчөсү деген мына көчө окшойт. Бул кичинекей ушул эки көчөнү бириктирген көчө окшойт. Бул бири-бирине мен башта ойлогон элем параллелде. Параллел эмес, акыры барып кууштап барып туруп наркы башы ушул Ленин көчөсү менен бирге кеткен. Жолдо оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат дейт. Эми жоңду мен ушуга түшүнбөйм да, бул капиталдык оңдоп түзөө болуп атабы? Же жөн эле ремонттоо иши болуп атабы? Анан бул жол качан башталды, качан бүтөт, кайсыл компания кылып атат, канча акча берилди? Ошолорун жазып койчу эле го, бул жерде эмнеге жазбайсыңар? Эл билсин да мындай отуруп, мынау компания куруп аттыр. Бул компания молодец экен, жакшы экен десин. Же болбосо, бул компания акмак экен, ушунча жылдан бери бүтүрбөй атат десин. Ошондо бир адрес болуш керек да, бир компанияны болобу, же башканы. Азыр кимди сөгөсүн азыр? Же башталган датасы жазылбаптыр, же бүтөр датасы жазылбаптыр. Качан бүтөт десең азыр эч ким айтып бере албаса керек. Муну жазбагандан кийин буларга дагы мындай каалашынча жүрө берет да. Азыр мынага жазып койсо эл сурайт, муну да жазып коюпсуңар өзүңөр. Мына бир 3 айдан кийин бүтөт деп. Кана 3 ай эмес 6 ай өттү. Неге бүтпөдү деп суроо бергенге болот эле. Жок, аны дагы жазбайт. Ушул өзү мен айтат элем, урматтуу ушул бир гос деп коелу, курулуш министри дейлиби? Ушундай жазууларга бир стандарт киргизип койсоңуздар кандай болот? Ушул жерде нелер болуш керек? Мисалы, же өзүңүздөрдүн баягы Орунтаев курулуштарга киргизгенде QR код эле коюп коесуздар, эч нерсени жазбай эле. Телефондоп келип туруп мындай тиркегенде эле ошол кайсыл компания куруп атат, жол качан башталды, качан бүтөт, ким долбоорлоду, жолдун эни канча болот, узуну канча болот, акчасы канча болот, ошонун баардыгын жазып койсоңуздар жакшы болмок. Мына жакты эми тегиздеген ушул окшойт. Бул жер чөгүптүр, чөккөндө мыналарды таштап коюптур. Бул тегиздеп аткан дагы су экен. Трамбовканы ушун менен кылабы экен эми. Мына жагы тротуар окшойт. Тротуардын бетондор али мыналарды жөн эле коюп коюптур. Муну бекемдешпептир. Мына 1, 2, 3,5 метрлик экен бул жагы. Наркы жагы 2 метрдей болуп турат. Неге андай кылды бул? Мынаны деле мындай кылып кичине кууштатпайбы экен дейм да. Же жөн эле болжолдубу бул? Трамбовка боло элек экен. Бул жагынан эме каралган эмес окшойт жанагы. Тротуар. Мурунку асфальты бул жакта окшойт, анын асфальттын эле үстүнө коюшканбы, не кылган? Снос болуп тур бул жакта үйлөр. Көрктөндүрүү жок. Азыр мисалы бул жакта жол курула берсин, аркы жактан баягы катар дарактарды эгип кете берсе деле болмок. Азыр бул жактарда да снос болуп тур. Бирок азыр жол кандай чыгып атат? Көрүнбөйт эч нерсеси. Азыр барып сурайбыз го. Азыр мынаны айткым келет да, мына. Наркы жактан ошол Нарын дарыясынан бурулат окшойт, мына жака бир канал келет экен. Канал ушул шаардын, Нарын шаарынын үстүнөн өтөт экен.
ушул каналды бойлотуп бир дарак эгип адам баса турган кылып сейилдей турган кылып койсо кандай болот, болбойбу, а? Эми дарак эгет десе эле биздикилер ушо арча деп жөнөшөт да, арча эмес, айланайындар. Жөнөкөй эле бака терек, мажурум тал, мындай талдарды деле эгип койсо, көлөкө эле болсо, ошол адамдарга болот эле. Мисалы мен кече Кытайды барып айланып көрдүм. Кытайда деле ошол жөнөкөй эле талдарды эле эгип коюптур. Чынар теректи эгиптир, бака теректи эгиптир болот экен. Арча деп эле чуркай бербей, ошол жөн эле мындай көлөкө бере турган, парпайып тура турган кылып койсо болмок. Ага акча да кетпейт. Баягы күнү кече ташип чолпону тагып барып айтып атпайбы? Мына круговойдун ичин көрктөндүрүп койгонго канча акча кетет деп. 50 000 сомго кылып койсо болот дейт. Чындап эле мындай жерге өзү ушуга окшогон жерлерди көчөт эгип коюш үчүн жөн эле мына талды кесип туруп эле ошону эле шактарын сайып койсоң, ошол көрктөндүрүү болуп кала берет өзүчү. И ошого көп акчанын кереги жок. Мына жерден бир кандай десем эми, ашар кылып деле бирөөгө көчөдө жүргөн бир ичип жүргөн бирөөнү алып келип туруп, араны ал дагы мына жерге мындай кылып кой, ма 1000 сом берем десең, 1000 сом менен деле бүтүрүп койсоң болот өзүчү. Кээде кылам деген жетекчи ошентип дагы кылып коет өзүчү. Же мына жердеги баягы эмелерди анча-мынча бир жумушчуларды субботник кылганча деле эгип койсо болот. Мисалы бизде жанагы эме кылабыз го, жаз алды дайыма ошо субботник кылабыз, жашылдандырууга деп чыгабыз. Ошолор жашылдандырууга чыкканда мына жерлерди экпей каяка эгишет, мен түшүнбөйм ушуларды. Ассалому алейкум. Кандайсыңар? Кайсы компания куруп атат бул жолду? Бета групп. А? Бета групп. Бета групп? Качан бүтүрүшүңөр керек? Өз буйруса. Качан? Буйрубасачы? Кандай буйруса? Буйрубай да калабы? Акчасы берилгенби? Эме да. Бүт партиян Кудайдан да. Кудайдан. Айткан менен болобуз да, туурабы? Ошол нерсе болуп атпайбы? Жок, ошондой эми. Биз болгон Жок, эми менетин кылып атабыз, анан маңдайга жазылган жери бар да. жок, планды сурап атам да мен, план. Планды мен айта албайм. План боюнча мына иш мынанча мынау числодо башталып, мына числодо бүтүш керек деген ыдырыс. Ыдырыс байке, ансын мен айта албайм. Ансын болсо тетиги жакта начальник участка тигип деген А сиз адамдар ким бар. болосуз? Мен жөнөкөй эле рабочиймин. Рабочий болгондочу, анан башкарып жүргөнүңүзгө караганда дурус эле бирөө окшойт дейм. Жок, андай эле жөнөкөй эле адам. Жолдун эни канча болот? 10 метр. Узунучу? Узуну Шералиеваныкы 3 бирдеке болчу. Эмеге не кошулат анда баягы? Асфальт немеси, составы кандай болот? Баягы крупнозернистый болобу же мелкий? Айта албайм, айтпайм. Мен асфальтка тиешем жок байке. Астын башка компания же үстүн башка компания курабы? Жок, бир эле компания курат, но мен асфальтка тиешем жок. Бай эмне дедиңиз? Бета групп деп. Бета групп. Мен эмем жок. Акчасы төлөнүп берилгенби? Кимдики? Силердин акчаңар. Мен лично өзүм акчам алып атам. Башка үчүн жок бере албайм байке. Жол качандан бери курутасыңар? Мен бул жакта иштегеним 2 ай болду. Качан бүтөт деп атасыңар өзү? Бүтөт Кудай буйруса. Жок, планды айтып атам мен. Мен айтпайм байке. Биз аракетин кылып атабыз партия Кудайдан да. Жок, Кудайдан, бирок план коюп берем да мен мисалы мен айтам да, мына үйдү мен мисалы сиз азыр бир квартираңыз болсо, мени уста кылып салсаңыз сиз айтасыз да. Ыдырыс канча убакытта бүтүрө аласың дейсиз да. Мен айтам 1 айда дейм. Хорошо дейсиз да, сиз ошол 1 айга ченеп акчаңызды растап баштайсыз, туурабы? Ошол сыяктуу план бар. Ошол планды айтып атам. Качан бүтүш керек деген план боюнча иштеп атасыңар. Байке. Кудайдын буйруганы ол өзүнчө маселе. Баягы сокеге окшоп Кудай буйруса деп жүрө берип ушуга келгенбиз өзүчү. Эми Кудай буйруш үчүн да аракет кылыш керек да ошо план боюнча. Ошо план качан? Көрүппүзбү? Аракет болуп атканчы байке. Мен алымсынбай айтам да. Былтыр да ушундай абалда тура эле болчу. Ал былтыркыны айта албайм. Былтыркы адамдардан сураңыз да байке. Ал башка компания алмаштыбы азыр? Билбейм, ал былтыркысын мен билбейм. Силер жаңы компаниясыңар. Айтып атпайм, мен болсо иштегеним 2 ай болду байке. Макул. Былтыркы адамдардан сураңыз. Макул. Мөөнөттү айтып бере албайсыз, а? Кээде мен баягы мени көбү жаман көрөт, баягы айрыкча динчил кишилер. Бичара Текебаевди дагы ушинтип жаман көрүшчү. Кудай кааласа деп отура бересин деп баягы сокени сөккөн жери бар эле ошо Текебаевдин дагы. Мындай караганда туура сөккөн өзүчү. Мен дагы азыр ошол бир планды сурагым келип атат да буларданчы. План боюнча качан бүтүшүң керек деп сурап атам. Десем, Кудай буйруса бүтөбүз дейт да. Мен планыңды сурап атам. План боюнча план каралат да мындай бир мамлекеттин ишинде. Так, мынончо айдын ичинде, мындай жумушту кылсак, мисалы мына астын основаниясын мынча убакытта кылып бүтөбүз. Буга мынча акча керек. Анан тротуарына мынча, асфальтына мынча акча керек. Анан мынча убакыттын ичинде бүтөбүз деген план болот да. Ошо планды сурап атсам, Кудай буйруса дейт да. Азыр Кудай буйрубасачы десең,
как будто сен жеткен атеист, жеткен бир динбезер ушундай болуп көрүнөсүң да. Ошого такап атат да бул дагычы апарып турупчу. Эми Кудай буйруганда да деп. Буйрубаса болбойт да деп. Кудай буйруса да эле. Кудай буйруш үчүн дагы ошо буйругун, Кудайдын буйругун дагы аткарыш керек да акыры бирөө. Кудай буйруктур, мына жолду баштаптыр. Мына жолду неге мынтип баягы бул жагынан баштаган? Мына жерин бир аз кеңирээк кылып койсом эмне болот эле? Же ушундай болобу экен? Кыскасы нары сапырып, бери сапырып отурушат эми муну. Азыр муну жолдуго жайып атыптыр, бирок наркы жакта окшойт. Бул жайып атканда деле жанагы эме болуш керек эле да, наркы. Каток жүрүш керек эле да, трамбовка болуп тапталыш керек эле да. Мына жак менен бирге таптабайбы экен муну? Мына жагын жөн эле таштап коюптур, трамбовка кылбай эле. Кыскасы кызыктай иш болуп атыптыр. Мен дайыма ичим чыкпаган бир нерсе бар. Ал мындай. Мына турбаны азыр мына жерге алып келип ташташыптыр. Эми бул жагында тротуар болот. Ошол тротуаргадан дагы өткөрүп нарака бир 2 метр. Мына жагына дагы бир турбаны коюп, бул жагын деле өткөрүп кылса болбойбу? Ушу бир турба жетишпейби эмне? Мына карагыла эми. Бул эме иштеп атат, наркы түшүп кете жаздап атат. Мына омкорулуп кетти азырчы. Бул бекемделип отургузулуп элек беле. Качан бүтөсүңөр? Бул жол өзү оор жүк ташуучу машиналар үчүн курулуп атыптыр. Объезд жол экен, шаарда айланып өтүүчү жол экен. Бирок ошондой жерлерге көбүнчө мен билген жерлерде, чоң жолдордо мындай турба эмес, жанагы атайын стенка коюлуп, анан анын үстүнө атайын баягы мостовой плиталар коюлуп, ошону менен жабылып кылынып аткан да. Буларда турба коюлуп атыптыр. Ошо проект боюнча ушундай турба экен, турба эмес бекен, мен биринчи жолу көрүшүм ушинтип жол салганды. Союздун маалында болчу эле айылдын ичиндеги жолдорго. Алейкум ассалам. Айлыгыңарды алып атасыңарбы? Айлыгыңарды. Акчаңарды алып атасыңарбы? Берип атабы? Канча? Мани. Канча? Так, без. 50 миң. 50? 3 0. Нет. Так. Шуну канчаны көргөздү? 5 миң? Же 50 миң? Ооба, 50 миң. Жакшы экен. Ооба, 50 миң сом айлык. Айына 50 миң сомдон айлык алып иштеп атышыптыр. Бул жерде прораб, технадзор дегендер жүрүшөт экен, жүрүшпөй экен, а? Биздикилер көрдү. Ана жактан турбаны коюштур. Койгондо мына жака туштап коюптур. Ошону мына жака туштап койсо болбойбу, мындай кыйгач кылып койсо. Бул арыкты аракка тушташ керек да, эми жок. Ал мына жака түшөт экен. Азыр эми тротуарды кылып атканда өздөрү кыйналышат, өздөрү жүдөшөт. Наркы жактын тротуарын бул жака бириктире албайт, мунукун бул жака бириктире албайт, себеби турба бар. Буга өзүнчө да бир неме кылып чыгышат, ошону жөн эле мындай туштап койсо наракка өтүп кетет. Эжеке, жол качандан бери курулуп атат ушу жол? Канча болду? Канча болду? Канча эми? 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл? Ушу 3 жыл болдубу? Жолдун курулуп баштаганына 3 жыл болуптур. Болгон 3 чакырым жол экен. 3 чакырым жолду 3 жылда куруп бүтө элек экен. Бул баягы кыргыз инженерлеринин, кыргыз иш уюштуруучуларынын, кыргыз жетекчилеринин гениалдуулугу ушунда да. 3 чакырым жолду баштап туруп 3 жыл жүрө беребиз мындай. Шашпай, жай баракат. Бизде убакыт жай өтөт. Эч ким шаштырбайт. Илгери биздин айылда бир раис айтчу эле. Раис дөңдүн башына чыгып, жөн эле мынтип басып, нары бери болуп, сөлөкөтүн көрсөтүп койчу экен. Ошентип атса раис келиптир деп эле элдин бардыгы иштей берчү экен. Бул да ошо сыңары баягы өзүнүн баягы технадзорбу, авторбу ким экен? Машинасын коюп, анан мен шу жердемин дегенде кылып коюп, өзү бир жерде чай ичип отурабы. Кыздар, жолуңар куллук болсун. Жол качандан бери болуп атат? Курулуш. Качандан бери болот? Качан башталган өзү? Негизи бузуп ушинтип башталган. Байкабай калдым. Былтырдан эле башталды го. Кыш келип калды. Баягы бирөө 3 жыл болду дейт.
Бирөө айтат 3 ай болду дейт. Былтырдан башталган, анан кыш келип токтоп калган. Жол негизи мурда башталган, анан канализация кирип, казылып токтоп калган да. Анан кийин былтырдан башталды. Ошондо жолдун негизи башталганы өзү канча 3 жыл болуп калган деген чын экен да. Рахмат. Чыдап атасыңар? Ооба, айла жок. Макул. Саламатсыздарбы? Мына жолдун курулушу качан башталды? Эч ким айтып бере албайт. Неге? Биз билбейбиз. Башталбайт. Жин кетишти ушулар. Мына тиягын таптап атат, анан кайра бер жагын касып атат, анан кимге ишенебиз? Ишенбейбиз мына. Билбейм жерди кайра касып атат, анан ушунча жылдан бери жаткан нерсе Канча жылдан бери жатат, мен ошону түшүнбөй атам. Бирөө 3 ай болду дейт башталганына, бирөө 1 жыл, бирөө 3 жыл болду дейт. Көптөн бери эле жатат го. Прораб сыррапты таппай атам. 3 жылдан ашты го дейм. 3 жылдан аштыбы? Так. Көп эле болду негизи. Просто сүйлөйт элем да, райыман уялып атам. Макул. Эмеде мына могу биздин президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевич ушул жака аябай көңүл буруп, ушу мына канчадан бери жашат, элдин баарынан сурасаң эле бул жолдун акчасын жеп кетишкен, кайра эле жазашат, жеп кетишкен эле дейт. Эми биз далилдебейин, эчтеке Анда Садыр Жапаровдун бийлиги нарынга жетип келе эле окшойт эле, муну долондон бери өтө эле окшойт. Билбейм, мен аны айта албайм, бирок мындай какой-то бир мындай шамал келип атат да, жакшы эле шамал келип атат. Элдин баары губернатор иштеп атат. Ал шамал бирдеме көтөрүш керек да, көтөрбөй атат окшойт. Учуруш керек. Эмнеге учурат, бирок просто негизичи биз колдойбуз, конечно, бирок мисалы үчүн Жок, мына иштин натыйжасын айтып атам мен. Натыйжасы эми мына кичинеден кыймылдап келатышыптыр, тетектен көрүп атабыз, кичине иштеп собрание болуп антип мынтип анан ушул бүтсө, анда жакшы натыйжа болуптур деп айтабыз. Ал эсе бүтпөсө анда эчтеке жок. Ошо. Анда мен айткандай болуп калабы? Аны билбейм, эми аны айта албайм. Азыр бирдеме деп сүйлөсөң эле, сен эмне сүйлөдүң деп эле шундук кылып атышпайбы негизичи. Корком дең, макул түшүндүм. Коркобуз, конечно, бирок могу жолду азыр чөтө кыймылдап баштаптыр. Анан буюрса натыйжасын көрөбүз. Мен азыр булар 3 жыл болду деп атпайбы, 3 жылдан дагы көп болду деп атат. Ошону укканда азыр мен ойлоп атам. Мен Оштун мурунку мэри Бакытбек Жетигеновду бекер эле сындап жүргөн экенмин. Мен ошол кишиден кечирим сурап койсом окшойт деп атам. Себеби сизден дагы өткөндөр бар экен. Жолду казып коюп 3 жыл жаткырып коюш жагынан, шашпаган жагынан Бакыт Жетигеновдон ашып кеткендер нарында бар экен, көрсөчү. Мен аны көрбөй эле, аны сындай берипмин көрсө. Assalamu алейкум. Кандайсыз? Мына жол качан башталган? Жол качан башталды? 3 ай болду. Жок, негизи курулуп баягы казылып баштаганы. Өзү негизи долбоор өзү башталганы канча болду? 3 жыл болду деп бирөө айтат, 1 жыл болду деп бирөө айтат. 3 жылдан ашты. 3 жылдан ашты. Ооба. Ошо 3 жылдан бери эмне жумуш болуп атат? Мындай бир жылга бөлүп айтып бериңчи, мына биринчи жылы мындай болду, экинчи жылы мындай болду деп. Канализация неметкенден кийин элдер дегенчи момундай коюп бер деп элечи. Канализация жагылып атты. Анан быйыл эле эме кылды. Тиги мунемети асыр деген жыйнаш кылып кетти эмелер. Ким? Токтомбет дейби. Ким ал Токтомбет? Жолдун немеси го. Мен Бияктан жыйнаштан келип туруп эметти. Не деди аналар? Эми момуну бүтөлү. Качан бүтөбүз дейт? Момуну июлдун аягына чейин бүтөт экенде, Ленин көчөнүн эмеде. Октябрда бүтөт экен. Обо, макул. Ленин көчөсүнүн октябрда бүтүшүнө деги эле ишенбейм мен. Ленин көчөсүн жөн эле кырып, жанагы ал Нарын шаары мейли, жанагы дүмүрлөрдүн шаары дегендеги алып барып коюшуптур. Жалаң биздин чиновниктердин ушу таң калам кээде. Иш башталганда хат дегенде ушу эмеден башташат. Баягы дарактарды кесип салыштан баштайт. Дарактарды кесет, болду, анан кийин жок болуп кетишет. Болду, жок. Эми даракты кескенде ойлойсуң да, даракты кесип аттыр. Кеспей эле койсо болмок, эми жол курабыз деп, жолду кеңейтебиз десе, анда макул, анда кессе кессин дейсиң да. Десең, ошо жолду жанагы дарактарды кесет, анан жолдун анча-мынча жерин бузат, болду, ошону менен жок баягылар. Эч ким жок. Мыналар али жолду бүтпөй атып, бузулуп баштаптыр мынакей. Мына труба. Мен ошону айтып атам байтан бери. Мен мындайды көргөн эмесмин. Мындай жерге, мына үйгө киргенге курат, өзүнүн машинасы кирет, болду. Жол болсо, билбейм эми кайсыл, ички көчөлөргө коюп койсо болот мына азбест трубаларды. А булар эмне кылган? Булар ушул чоң трасса боло турган, оор жүк машиналар өтө турган деген жолго
ушуну коюп атышыптыр азыр. Бул азыртан сынып баштаптыр мына. Мунун үстүнө да бирдеме кылып жамаган окшойт, анысы дагы сыныптыр мына, 2 кабат тең. Эртең анан 1 жыл өтпөй кайрадан ремонтту баштайбыз, Кудай буйруса. Акчаны бөлдүрүп алып. Биздин кыргыз чиновниктеринин гениалдуулугу ушунда да. Жолду бүтөрүбүз менен кайра ремонт башташыбыз керек. Себеби биз эч качан бош отурбашыбыз керек. Анан экинчи башка бир жолго да өтпөшүбүз керек. Бир жолду бүтүрө албай эле ушу бүтүрүп, артынан ремонт кылып жүрө беришибиз керек да. Бул биздин улуттук өзгөчөлүгүбүзбү билбейм. Мына эжекелерден да сурайлычы азыр. Кандайсыздар? Саламатсыздар. Салам алейкум. Кантип атасыз? Жакшы. Иштеп атасыздар? Жакшы иштеп атышабы? Канча жылдан бери жакшы иштеп атышат? Салам алейкум. Былтырдан бери бүтпөй жатты. Ошо 3 чакырым жолду канча 3 жыл болду дейт го башталганына? 3 жыл болду. 3 жылдан бери жакшы иштеп аттырдан да? Не 3 жылдан бери бүтпөйт а ушул жол? Быйыл жакшы иштеп атат. 2 жыл эмне кылып отурушту? Былтыр баштаган, түшүнбөс, былтыр. Былтыр касты, сыйра касып, onu баарын түстөп, Анан? шагыл төшөп. Былтыр кеч баштап калды да. Качан башталды былтыр? Августтун аягында баштап калды. Анан суук түшүп калды да, нарынга эртеле суук түшөт. Ошо менен калып калган. Жазында кайра баштаган. Жаздан бери канча өттү? Жаздан бери 3 ай өттү, 4 ай өттү, ушундай калды. Таптап атышат. Шагыл төктү, таптап атышат, асфальтта көтөт дейт ягынан. Макул. Жарылып калды баягы. Азамат да, азамат. Мына жагын наркы жагынан асфальт басып келатат, мына жагын таптап атат. Бул жагын кайра казып атышат. Бул жерден турба бирдеме жарылып кеткен окшойт. Азыр ушул жерден көрсөңөр болот. Өзү о астындагы асфальттар деле толук алынбаптыр өзү. Болгону башына бир 30 сантиметрдей эле шагыл салыныптыр. Башка эч нерсе жок. Ушул жолду ошол 30 сантиметр баягы жыга эме салып алып баягы засыпка кылып. Ошону 3 жылдан бери бүтпөй атышыптыр көрсө. Салам алейкум. Кандайсыздар? Саламат. Прораб ким экен бу жерде? Жүрөбү? Министр жолго кетишти. Министр өзгөрдүбү? Ушул 3 километр жолго министр өзгөрдүбү? Анда иш жакшы болуп атыптыр анда? Аракет бар. Аракет кандай болуп атат? Аракет бар, жылыштар бар. 3 жылдан бери катуу иштеп атышат, Быйыл иштеди. Быйыл иштеди. 3 жылдан бери жол качан бузулган өзү? Курулуш качан башталган? 18 жыл 18 баштала турган болсо канча быйыл 7 жыл болду. 7 жыл болду. 8 жыл. 8 жылдан бери катуу иштеп атат. Мына бул жерчи биринчи багы суу менен канализацияны коёбуз да. Суусу болсо вообще атмосфераны көтөрө албай бирдеме кылышты окшойт мунучу. Эпте өткөрүп алды. Бул канализацияда сөз жок, жакшы. Канализацияны көлдүк фирма жасады. Муну болсо башка фирма. Ал жакшы жасаса андан эмнеге жарылат? Давлениянын көтөрүлгөн жок да, анан кийин кальций этти да суу үчүн. Ошондон кийин уруксат берди окшойт да. Так ошо суу менен эле жатты да проблема. Ошол канализация курганга ошол канча жыл? 7-8 жыл кетти анда, 7 жыл. Канализацияны бат эле курушту. Бир сезондо эле баарын жасап кетишти. Канализация суусун. Андан кийин эле бияк жатты ошо иши. Мунун эмеси сейилди да, асфальт билгер, асфальттын баары сейилди. Ошого кармалды окшойт да. Макул. Азыр министр келди дейт, ал келди эмне деди? Жаңа эле келди, мен сөзүн укпай калдым, кечирек барып калдым. Батасын берди бул жерде элдер. Эртерээк бүтсүн, августтун 15-ине чейин бүтүрүп беребиз деди окшойт. Августтун 15-ине чейин дейби? Макул. Эгерде ушул 3 чакырым жолго нарындагы министр өзү келип бата алып аткан болсо, анда Оштогу, Жалал Абадтагы, Ысык көлдөгү жолдорго келгенде министр ошол жерде жатып эле алыш керек экен анда. Бир жагынан айтасың эми да, министр эми келбей эле койсо болмок деп. Бир жагынан карасаң эми 8 жылдан бери жатса, анан министр өзү келип, анан кыймылдап калса, анда биз неге калганбыз деп деле ойлоносуң да эми.
Ушу болгон 3 чакырым жол болсо, эми бир чоң бир долбоор болсо экен, мен түшүнөт элем бир миллиардтарды чапчыган, 6 полос алуу, бир нече жүздөгөн чакырымга созулган, мисалы 100 чакырым дей турган бир жол болсо түшүнөт элең. Анан нарындын четиндеги, шаардын четиндеги бир 3 чакырым жолго бирөө 7 жылдан бери бүт элек дейт, бирөө 8 жылдан бери бүт элек дейт, бирөө 3 жылдан бери бүт элек дейт, бирөө 3 ай болду башталганына дейт. Кыскасы 8 жыл мурун башталган жолдун курулушуна батыл киришүү акыркы бир эмеде башталыптыр да, 3 айдан бери башталыптыр. Мына бул жерге да мына турбалар коюлуптур. Assalamu алейкум. Прорабты көрдүңөрбү? Ой, иштебейт булар. Канализация бар, толгоп иштебейт. Канализация мыналарга дагы мына асбест турбалар коюп атыптыр го, ушундай коюлабы экен, а? Эмеле толук суда келбей калган. Эми билбесем мени андайларга чакыра беришпейт да. Assalamu алейкум. Саламат. Министр өзү келбеди бул жерге. Не дейт анан келип бирдеме деди? Сени Кудай буйса сентябрга чейин бүтөт деди. Бүтүрөт деди. Тротуар тияк бүт бойдон көйгөйлүү маселелер чечилет деп айтты. Көйгөйлүү маселелер деген ушул жол элеби? Жол эле, башка бизде эч проблема жол. Анан могу балдар мына мектеп башталгыча могу тротуарды бүтүрүп берсе. Ошол эле анан бизге бат эле күз келет, жаан жаайт, могу көчө баткак болуп жатса, баягындай болуп отурсак да болбой калат. Жол өзү качан башталган? 3 жыл, 4 жыл. Жана бир киши айтты 2018 башталган деп. Ошондой эле болуп калды. Ошондой эле туура болду. Көп эле жыл болду да. Ошо мага жылга бөлүп айтып бериңиздерчи мына. 2018-жыл башталыптыр, болуптур. Анан 2019-жыл эмне иш болду? Дагы касты. Эмнени казды? Жолду касты. 2020-жылы дагы касты. Андан кийинки жыл дагы касты. Касып элетсе, анан качан салат билбейм. Бир жерге баягы жол болду иште. Бул эмне өтө калың беле ал каза бергидей? Бул деген бул көтөрүп салышканда дегенде могу жолдун эмесичи, тарыхы. Мына сен Монарын деген могу эң элески шаардын бирөө. Ошонун башындагы деген биринчи асфальттан бери азыр могу жерди кайра казса, жок дегенде бир 6 слой асфальт чыгат. Анан баягы асфальттын үстүнөн тегистеп асфальт деп кетип, кайра анын үстүнөн кайра таш төгүп кайра асфальт берген да. Катар асфальт болуп тура. Мына тетиги үйлөрдүн эле эмесин карап көр, үйдүн уровенинде терезе менен болуп калды. Терезе менен жол калыңдап отуруп терезеге жетти. Фундаменттери жок. Моргин эгерде акылдуу киши болсо, ошону менен баарын алыш керек болчу да. Атбашыныкын ушундай кылды. Сен көрдүң, Атбашыныкын? Полностью алып, илгери күрөгөнгө жеткирип турган кайра асфальт деп койду. Мен ошону айтып атам, азыр мына казды деп атасыздар ошончо жылдан бери. Кайра казды деп атасыздар. А бирок казып деле аягына чыкпаптыр го, жана мен мына жерде казылгандан көрүп турам, мындай болуп карарып баягы слойлор турат. Нарында аягына чыккан жумуш жок. Дайыми ушундай. Башынан баштайт, анан калып калат, анан кайра өтөт ошо. Мына бул айткандай, күз келди, күзүндө кайра баштайсың, жазында. Ушундай бизге. Бизге көнүп та калдык. Бизде телевизор көрөбүз. Азыр эми үстүнө ошончолук эми макул, баягы мына засыпканы төшөптүр. Бирок төшөгөндө мен азыр карап атам да, карасам болгону мына жерде казылган жеринен көрүп калдым, болгону 30 сантиметр основание салып тур го, засыпка. Эми ошонтип коюшту. Башка эч нерсе жок экен го? Ошонтип коюшту. Мына эменичи, ошо проект боюнча ушундай бекен, мен азыр проект көрбөй атам. Турба азбес. Сөзүн ачыгын айтканда, могуру жерде бир жолду түшүнгөн бир киши иштеген жок да. Жөн көчөдөгүлөр чогултуп келе мына жумушка иштейсиңиз, мен деле иштейм дейм. Анан алып келип салып. Жок, макул ал жумушчуну. Бирок мына жерде проект боюнча ошол жумушчуга дагы мына жерге бетон куясын, мынантип асбест турба менен жол баягы сууну өткөрбөйсүн деп айтканга бирөө проекти менен иштеп аткан кишини көрө элекпиз. Проект чынын айтканда. Проект эмне кылып атышат билбейм. Жөн жасап атабыз эле. Жолдун баасы канча экен? Билбейм го, баасы. Кайсыл бюджеттен кылынып атыптыр? Азыр министр келип ошону айтты, биз мен кылып атам жолду, республиканский бюджеттен кылып атам, же болбосо нарын шаардын эсебинен болуп атат деп айттыбы? Же бир спонсор жардам берип атат? Андайга тилибиз өтпөйт. Финанс жагын билген жокпуз да. Жок, ал өзү айтпадыбы? Жок, айткан жок. Андайдан айтпайт да, коркот. Качан башталар, наркы жака да жазып коюптур. Качан башталарын, качан бүтөрүн, кайсы фирма куруп атат? Айтпайт ана. Жолдун узун турасын. Жолдун узун турасы жок дегенде бир 3 сыйра пикетке чыгып атып арам ушул 12 метрге жеткирдик. Башындагы проект 8 метр болчу. 8 метрге куруп койду.
Андан кайра булар элдер узундап атып кайра чагылтып келип, о жерге мына могу жерге бир ковон токтотуп койсо, экинчи жагына машина өтө албай калды. Ана мына көрдүңөр, ушул жол жарайбы силерге? Деп анан мына 12 метрге жылдырышты. Эми кеңейиптир ооба. Биз ага деле макул болдук. Мына Моуреке деген өзү, между прочим, междугородный жол. Междугородный. Фуралар катпайт да Кытайда. Эми Акталага кетчү жол ушул. Казармага кетчү жол ушул. Бул ат башка кетчү жол ушул. Анан бул жолду жасабагандан анан бизге анан качан жасайт мына? Мисалы үчүн Кытайдан ушул жерге фуралар өтөт да. Ошол тетиги казарман немеге чейин ушул чоң трассада. Ушуну деген мындай нормальный неме кылып неметиш керек. Мисалы үчүн ошол фура келе атат жүгү менен. Могу жерге келди. Келип токтоду, дөңгөлөк жарылды. Мояк пробка болуп калат. Тизилип калат да. Ошонун баары мындай тактап, ошо проектиге даана жазып, ушундай кылып алып турган салса, анда эң кишинин жүрөгү жылыйт эле да. Ал бизге болсо эл байкуш ыйлап ошондо дагы 2,5 метр араң жылдырдык. Анан мунун баасы канча экен, канча менен жасап атат, аны деле билген киши жок. Биздин чырылдаганыбыз ушуну сапаттуу, мындай ошол деңгээлге жеткиликтүү кылып жасап берсе, анда биз деп туруп батабызды берет элек да. Азыр деле батаңар берип узат коюпсуңар го министр. Азыр айлаң жок батаңды бересиң, ошо бойдон калгандан көрө. Мына кыш деген бизге 2 айдан кийин, 3 айдан кийин уже түшөт. Сок түшөт, кыйын болуп калат. Анан айлаң жок, эптеп жасасынчы деп неметип атабыз. Алдап атабыз мындайча айтканда. Моурек жерде айтып атпайсың. Могу жерине көз карап турсаң, мындайынан болуп кетип атат да. Ооба. Эми ушуну мында түзөм өткөзүң, проект ушундай экен дейт. Анан мен айттым, проект ушундай болсо муну жанакы проектировщикечи. Bir lineyka alып берип койгонсуң да түз коюп сызып. Минтип эле сыза берип, түз коюп сызсын. Бул биринчи. Экинчиден, Моуреке жергечи, Моуреке эмеге жолду деген. Жанагы проектировщик биринчи келип көрүш керек да. На месте, бул мындай экен, бул мындай экен деп. Бул нарынды көрбөгөн бала могу проектировщик. Нарынды көрбөй эле контордун ичинде отуруп эле сызып атат. Ушундай болбойт да. Мунун деген топографический картасы болуш керек. Мынча засыпка болуш керек, мынча подсыпка болуш керек. Мындайлардын баарын көргөзүш керек да. Эчтекеси жок эле чуркап жүрүшөт. Мен бирин-бири алмашып эле. Ооба. Эми туугандар, мен дагы ошол кандай десем, эми азыр айта берсең, Ыдырыс сен адиссиңби, сен эмне жолчусуңбу, сен эмне инженерсиңби деп чыгышат азыр. Мына кишилер ким экен? Ошончолук акылы жок деп ойлойсуңбу бизде дейт. Бирок мындан жөнөкөй нерсени ушул жерден туруп көргөзөйүн, алыс кабарбайын мына. Мына жерди көрүп атасыздар. Мына столбаны бойлоп, мына үйлөр кетип атат катар. Анан наркы жактан мындай бир тепкич чыгып атат дагы, анан дальше кетип атат. Андан нары. Эми ошол жерде монтип поворот болуп калып атат. Бул кишилер ошону айтып атат, жанагы проектировщиктин колуна сызгыч алып берип койгулачы түзүрөөк сызсын деп. Эми бул нарындыктар андай сөздү аябай келтирет өзүчү. Раз нарында иштеп атканыңдан кийин булар сөз баккан киши экен. Эртең уят болуп ит болбойлу деп мына жакты деле мындай түздөп койсо чындап эле болот да, мындан карасаң мына. Жөн эле буга ашыкча мындай акылдын бая 5-6 жыл институт окуштун деле кереги жок да, эми мына жолду түз сызыш үчүнчү. Түздөп коюш үчүн. Линейка эле керек мына киши айтмакчы. Анан шылтоосу проект ушундай экен, шылтоосу. Жок, ал ошол проект боюнча иштеп аткан прораб ушул жерде бир ким ол? Көрөлексиң. Тааныбайбыз андайды. Прораб мына жерде жүрүш керек го, мындай кылалы тиген. Моуреке жол каскан, сындырган, бүлдүргөндөрдү деле көрөбүз, мындай салып аткан кишини деле көрөбүз. Подрядчик жүрөт. А берки эмеч, технадзорчу. Технадзорду тааныбайбыз. Бүгүн келди го дейм, жана мен технадзормун деп жана тааныштырып алды. Ошол. Канан ал? Чай чолуп жага кетти, билбейм. Жакшы экен. Кээде ушул чиновниктерде бизде чиновниктердин көбүндө масштаб жок да, мындай бир олуттуулук жок. Көрсө мына жолду тар кылып, кууш кылып эле жасашкан экен. Анан бул болбойт туугандар деп атышып, анан мына жердегилер деп митингке чыгып, пикетке чыгып атышып, анан кийин чоңойткондо болсо экен. Чоңойтуп атып, азыр 12 метрге жылдырышыптыр. Баштап 8 метр эле болгон дейт. А бул баягы объезд жол болуп атса, шаарда айланып жүрө турган чоң машиналарды шаардын ичине кирбей, мына жакта чоң жол бар дей турган жолу ошол кууш болуп, тар болуп жасалып баштаган экен эле. Эл чыгып анан кой бул кандай болот, бунун эмне дегениң деп атып, анан кийин койкойлоп атып, анан чоңойткондо болсо экен. Ошол кыскасы линейкасы жок,
жанагы проектировщиктердин авторлугу менен жасалып аткан жол экен. Ошол. Жыргап атыппыз, өнүгүп атыппыз. Мына бул ушул эле көчөнүн наркы башы экен. То есть азыр эртең министр келет, анан ал бул деп мына жакта эл ызычуу кыла берсе, анан баягы шашылыш жасай койгон окшойт. Жасап мына жакта эми мына люкту караңыздар. Бул люк эртең түшүп кете турган болуп турат, дийленип турат бул. Эми люк жасаш боюнча эми биз дүйнө элинин алдында мастер спорт бизбиз да эми. Эч качан люкту мындай тегиз жасабайбыз, тегиз жасагандан Кудай сактасын. Бүгүн жол министри келип кетти дешип атат. Жол министринин көзүн кантип оюшту мен билбейм. Азыр мына жерге люкту капкак жок экен дагы, капкактын ордуга шашылыш мына кордонду коюп туруп, ушу кордондун үстүнө асфальт басып бериштир. ДСПны коюп. Азамат, гениалдуу идея. А мына жакта капкак жок экен. Капкактын жоктугунан бул берки кичине капкакты айтып аткан жокмун, мына бетондун өзүнүн капкагы жок экен. Ошонун айна мынтип айланып өтүп кетиштир. Эртең турлайбыз деп атышат да эми, элди да ошентип атышат да. Эртең турлап коебуз, шашпаңыздар, сабыр кылыңыздар деп. Мына жакта мектеп экен. Адамдар балдарын мектепке алып келишет. Балдарын мектептен алып кетишет, машина менен келет. Азыр эми баарыбыз машина менен жүрүп калдык. Ырас ошондой болгондон кийин мына жолду наркы жактан, тетиги жактан түздөй турган болсо, мындан түп-түз кылып алып кетсе, ошондо мына мектептен жол качат мына жака. Жок эле дегенде жол ошондо жолдун бул чети мына ушул жерлерден болмок. Мына ушул жерлерден болмок. Ошондо мына жагында кеңири машина койгонго парковка да болуп калмак. Кана ошол жол азыр. Парковка койгонго азыр эч нерсе жок. Азыр эртең келет, мына жерге машинасын адамдар токтото баштайт. Анан кийин аркасынан келип бири-бирине сигнал берет. Кыскасы ушу бири-бирибизге ушу урушканга, мушташканга бүт мүмкүнчүлүктү түзүп атабыз да. Ушу мушташып турушубуз керек. Бирөө келип машинасын токтотуш керек, себеби ага зарыл, баласын түшүрүш керек, же алып кетиш керек. Анан артынан бирөө келип туруп ал шашылып аткан неме өтөйүн десе, мына жактан машина өтүп аткан болот. Анан ошо кылчылдашып ушу жерден түшө калып, энеңди, атаңды деп анан кийин мушташыбыз керек. Ошого шартты түзүптүр. Азамат мыкты. Ушул жердин проектисин ким чызган болсо дагы рахмат, ага медаль беришибиз керек. Мына тетиги эме турат. Жол жок эмес, жер жок эмес, айланайын. Мына үйлөрдү качырыпсыңар, азамат экенсиңер. Мына жакта дарактарды кесипсиңер, аныңарга дагы азамат. А ошондой болгондон кийин тетиги мына жол таптагыч турат. Ошо жол таптагычтан мындан түз алып кете турган болсоң, мына үйлөргө жакыныраак кылып. Ошондон түз нарагына чыгат. Чыккандан кийин мына жактан жол качат дагы, ошол жакта парковкага место даяр болот эле. Азыр эми эмне болду? Азыр жок ал. Адамдарга мушташканга шартты түздүк. Зато мына жакта айланып өттүк. А мына жерде жөн эле жол турат азыр. Мына жерде эмнеге турат азыр? Ушуну неге калтырып койду? А эгерде жолду ошентип айлантып өтөт экенсиң, анда мунаны неге кестиң? Жолду ошентип айлантып өтө турган болсоң, жолго мына дарактардын бир катышы жок болсо, тиешеси жок болсо, анда буларды неге кестиң? Анда буларды неге кыйыштын, не кереги бар эле буларды? Мына карасаңыздар, эми ушуну чындап эле мына 1 метр мына чене эле берейин, мына 1, 2, 3 метр. Керек болсо мына 4 метр. 4 метр мына жагына качырсаң, демек 4 метр ошол наркы жактан алганда түздөлмөк дагы. Наркы жактан 4 метр беракка качмак, ошол жакта 4 метр мектепке даяр парковка болуп бермек. Азыр эми стандарт ушундай болуш керек. Стандарт боюнча, азыркы замандын талабы боюнча бизге ар бир ушундай эл көп келген бала бакчанын алдына, мектептин алдына, кафенин, ресторандын алдында сөзсүз парковкасы болуш керек экен деп ошол талапты өзүбүз бири-бирибизге кое баштадык. Ал талап жок эмес, бар. Ой азаматтар, мына каралайм. Кайсы бир мектептин бир эски жанагы эмесин алып келиптир, бетонун, тосмосун. Алып келип туруп шап жааптыр да асфальтта өтүп кеттир. Азыр эл бирдеме десе айтып атат да эми бул. Жанагы экинчи слойду берип атканда турлап коебуз деп. Алейкум ассалам. Жакшы, жолуңуздар кандай болду атат? Сиз көрүп атпайсызбы азыр? Жакшы экен, мына ДУП менен асфальт курганды мен биринчи жолу көрүшүм. Жаңы технология окшойт. Жок, бул ДУП неме окшойт да, жанагы мына жерден эккен суу тийип сууга айдап кетти, ошону демеси. Ошондой эле капкага гана дейм да муну. Буга 4 чарчы тең го, капкасында канча отурбайт го үстүнө. Жо, жана өзүнүн 4 чарчы бетондору бар да өзүнүн капкага. Муну кайтып тазалайт деп атат, кесип туруп. Мунун эмнеге мынтип ирейт дейм да, мына андан көрө түп-түз кыла турган болсо, нарагында орун бар экен. Мына жака мектепке парковкага
орун чыгып калмак экен. Орунда болсо тетиги сторонада сойс, назарка жылса жакшы эле болмок эшиксичи. О, наркы жол таптагыч турат го. Балам койду. Ошодон бери эле мынантип алып келиш керек экен эле да, мунун түздөпчү. Алия түшөт, андан арда азылененин жери калып калды, могу участок чоңураак болуп калды. Жок, азеленени мына жагына кыла берсин, бул жагынан бир катар койсо болот дейм анын. Нары жылса жакшы эле болмок. Абон дагы итог бул кыскаргандан кийин чоңойткондо болсо дейм дагы. Бир сыйра элдин баары чыгып бирден чоңойткула деп. Мындан да кыска болуп калганда бул жайы. Макул. 1,5 метр чоңойгондо болсо. Көрсө, бул жолду эми Бишкек асфальт сервис деген ишкана болгон. Тарыхын айтып берейин. Бишкек асфальт сервис деген ишкана коррупциянын булагы болуп калган. Баягы Атамбаевдин, Сооронбай Жээнбековдун маалында Бишкек асфальт сервистен өткөн коррупциялашкан мекеме болгон эмес. Ал бажы менен эле ошо тең тайлашкан коррупциялык мекеме болгон. Анан ошол мекемеде эч качан ошо жолдор жакшы болгон эмес. Керек болсо миллиарддап жеген, алар миллионго алымсынбай калышкан. Миллиарддап жешкен. Бүтүндөй көчөлөрдү долбоорго киргизип акчаны бөлдүрүп кылбай коюшкан. Анан ошонун айынан бир нече киши камалып чыккан, башка болгон. А бирок ошол бир дагы ошол Бишкек асфальт сервисти башкарган кишилердин бири дагы өздөрү банкрот болгон эмес. Өздөрү кедей эмес. Өздөрүнүн мындай чоң-чоң техникалары бар. Өздөрүнүн Бишкек асфальт сервиске параллель ошого атаандашкан жаңы башка мекемелерди ачып алышкан. И ошол мекемелер өздөрүнүн баягы кожоюндардын, жетекчилердин өздөрүнүн мекемеси байый берген, жаңы техникаларды ала беришкен, заводдорду кура беришкен, асфальт заводдору бар, бардыгы бар. А бирок Бишкек асфальт сервис өнүккөн эмес. Ал бир болбогон бир жерде эптеп тирилигин өткөрүп аткан. А бирок акчалар миллиарддап агылып кирип аткан ошол жерге. Анан эми ошону жетектеген кишилердин бирөөсү азыр келип, Мирлан Амантуров деген. Ошол фирманын кожоюндарынын бири окшойт. Формалдуу кожоюн эмес экен, бейформал кожоюн экен, формалдуу башка адам дейт. Эми ошолор куруп атышыптыр. Булар баягы эле Бишкектеги ошол баягы схемаларын бул жакта колдонуп атышат окшойт. Эми Бишкекке батпай калып, анан бул жакка келишкенби Кудай билет. Анан мен ошодан улам айтам да. Эми катуу айтсам, кечирим сурайм эми. Капа болбойсуңар. Бирок урматтуу мына Садыр Жапаров мырза, Камчыбек Ташиев мырза. Сиздердин бийлигиңиздер али нарынга жетип келе экен, давандашып өтө элек экен. Себеби мен сиздердин темпиңиздерди көрүп атам, ылдамдыкты көрүп атам, иштин ыргагын көрүп атам. Башка жерлерде тиме эле түнү күн иш болуп атат. Чаңы сапырылып атат. Иштин ыргагын. Силер барган жерде, мисалы силер көңүл бөлгөн жерде тим эле бир башкача эме, ыргак. Адамдар көрүп, мына бийлик келип, ушинтип, мына оңолот деген ушул, мынанча жолду ушунча күндө кылып салды, мынанча жол болуп кетти, мына курулуш болуп атат, бул жакта бул болуп атат деп сүйүнүп атышат, айтып атышат. А бирок нарында эмес. Нарында андайдын бири да жок. Себеби бул жактын чиновниктери али баягы азыркы мына эки достун эмесини илебин сезе элек окшойт. Алар келгенде эмне кыларын али биле. Булар анча кенебей отурушат менимчечи. Бир келип ошол баягы нарынга дагы ошол баягы Камчыбек Ташиевдин илеби бир сезилиш керек экен деп калдым. Болбосо болбойт бул. Жөн эле келип туруп мындай жок эле дегенде бөлүнгөн акчага баягы жасалып аткан ишти жөн эле мындай нормалдуу эле кылып койсунчу, ошол эле мындай ашыкчасынын кереги жок, макул. Баягы башка жактагыдай баягы оштун мерине окшоп таңкы саат 6-да чыгып алып чуркап, андайды нарындын эли көп деле талап кылбай атат. Анан нарын өзү кичинекей экен, андайдын көп деле кереги жок. Болгону жөн эле баягы пландагы ишти пландагыдай эле кылып койсунчу деп ошону сурап атышат. Ушу кантип болсун эми деп. А бул жерден баягы подрядчиги дагы, чиновниги дагы, жетекчилери дагы бул эки достун илебин али сезе элек бул жерде. Алардын ким экенин али түшүнө элек буларчы, мен байкашымчачы. Алар эркелеп отурушат негедир тоонун арасында, кымызды ичип. Отура бериңиздер, бемарал. Ооба. Абетти кечигип кылып аткан турбайсыңарбы? Саат 3 болуп калыптыр. Тамар таттуу болсун, кандайсыңар? Саламат. Министр келет деп айтып Саламат. Министр келет деп күндө эле ошентип иштесеңер эмне болот? Саламат. Прорабыңыздар ким? Жакта. Старший мен. Сизби? Жакшы экен. Кандайсыз? Бул жол эмне 3 жылдан бери болуп бүтпөй атат дейби? Эмне болуп атат бул? 4 жыл. 4 жыл. Билбей эткем мен, быйыл эле келдим.
бир ай болду. Прораб сизби? Фирмалар. Бул кайсы фирма куруп атат азыр? Азыр генподрядчик ДСУ. Бирок субподрядчик болуп ошо Батыс строй деген. Силерге берилген. Бизге берди. Канча километр жалпысы узундугу? 5 километр. 5? Ошондо азыр наркы мынау Агахандын наркы жагынан баштап, ошондо бул жака каяка чейин барат? Бул арка акыян арка башына чейин барат. Андан нары асфальт барбы? Бар эски асфальтта. Ал кийинки калат. Кийинки калат. Министр келип не деди? Министр келе элек азыр. Эми келет? Келет деп атат. Келип көрөт экен да ошол жерде. Өткөндө акталаны көрүп кетип болчу азыр. Бул 4 жылдан бери эмнеге бүтпөй жатат экен мындай? Же жолу, же акчасы, же эмнеси экен? Билбейт. Акчалар каралбайт да, главный акчалар. Акча. Азырчы айлыктарыңар бериле эле атабы? Ооба бериле эле атат. Акча бар. Аз эле болду азыр жаңы келдик да. Ошо жаңы келдик дегенде кандай? Министр келет деп эле келип койдуңарбы же кандай? Бир 10-15 күн болду келгенибизге биякта баштаганыбыз. Бул жакта ушул фирма былтыр жасап, анан өткөрүп берген эмес да. Анан быйыл азыр могу үстүн ремонт кылып эле. Асфальттын астына деп даярдап бергиле ошого келдик азыр. Асфальт качан баскыда эми? Асфальт билбейт экенмин азыр. Бирөө Мынау асфальттын уже алдындагы асфальттын алдына салынган турчу материалды уже ташып келебиз деп атат азыр. То есть азыр анда даярдуу болуп калган окшойт. Да азыр ошондо мынау засыпканы качан бүтөсүңөр азыр? Бул засыпка эмес, ошо анча-мынча жерин кырып, анча-мынча жерине материал салып бир 5-10 сантиметрдин аралыгында эле ошо ремонтун кылып эле анан өткөзүп беребиз биз. Трамбовкасы? Трамбовка болот. Бүткөндөн кийин. Ошол качан болот алар? План барбы мындай? Азыр мындай кылабыз, анан мындай кылабыз. Бул участокту мынауга чейин даяры болду азырчы. 1 километр жер. Ошол жерге суу себип эле трамбовка кылып, андан кийин берки фирмага өткөрүп беребиз. Ал фирма бейсин басып эме кылат. Кайсы асфальттын басабы? Асфальттын басат. Силер баспайсыңар, силер основанияга эле алгансыңар. Макул эми. Бул Минтранстын жолунан болуп атат да, акчасы жөнүндөчү кабарыңыз барбы? Акчасы кабар жок бизде. Макул. Сиз койм, биз сизди тааныйбыз да, телевизордон түшпөсөңүз өзү. Кой, телевизордон мен эмесмин, тигине. Жок. Менеджерге бара кой. Жок, карасам, эме сиздин эле атыңыз чыгат, бул кармалды деп чыгат, анан кийин кайра жок, бош. Мен эмесмин да. Кайсы? Ал чоң шефте. Ошол деп атпаймынбы сизди? Жок, тигине. Айтамын, сизди баягы арактап кеткен, дейм. Жок, мен өзүм ушул жерде келем, мындай эле. Бул 1 чакырым жолду кылыш ушунчалык кыйынбы? Эмне болуп атат өзү? Ушундай жаандар себеп болуп атат да бизгечи. Азыр могу немеде жаандар убакта дорожный процесстер жүрбөйт. Өзүчү негизи. Жок, жаан боло берсин. Баягы жок дегенде шагылын төшөп жанагы. Бул жерде бизде Шералиева да бар да. Ошол Шералиева. Шералиеваңыздар 8 жылдан бери бүтпөй атты. Немесе ал 8 жылдан бери башталган бизге проекти былтыр эле келген да, бизге жазында эле келди да. Анткени буга чейин ал таза суу менен соттошуп, ошол күнгө чейин жанагындай немелер жүргөн да процесстер. Ал дорожный неме боло элек. Анан азыр кылыпсыздар көрдүм, бирок асфальтты ошентип баскан асфальтты биринчи жолу көрүштүм мен. Мен чын асфальтка андай немем жок мына биякта азыр. Гип баягы эмеден ДСПдан коюпсуздар. Каякта? Наркы жака. Баягы люктардын бетинде. Алар убактылуу да мындай дерс. Ал убактылуу нерсе ичине жанагы неме мусор түшүп кетпесин деген нерсе. Эми карасаңыз, эми демонтаж болот да. Мына карасаңыз, наркы жакта, азыр мына жакта эме мынау турбаны арыкты, мынантип бетонный подпорканы кылып туруп, үстүнө жанагы эмени коесуздар да баягы. Плита коесуз. Наркы жакта жөн эле турба коюп коесуздар, баягы азбест турба. Ар кайсы жерде проекттин ар кандай да, бирөөндө турба бар азбеси. Бирөөндө болсо ушундай көпүрөлөр бар. Бирок эртең ал эми ал ошол өкмөттүн проектиси ошондой да. Биз ага немете албайбыз. Бизге кандай берсе ошондой кылып неметебиз. Менеджер бул жигит азыр могу. Тилек Кутманович, бияка келсең. Бул жерде жогору жактан кырышаңыздар жокпу? Жок, эмне болду? Бул элдин бардыгы эле мынау эки достон коркуп эле катуу эле иштеп ататпы. Сиздер кенебей эле кымызды ичип эле ныксырап жаткандайсыздар. Кой. Жана коркпой атат экенсиздер. Эмнеңиздер бар дейм да. Жок, биздечи момдачы жаан чачындар болуп атат да. Билбейм, азыр мисалы сиздердин иштегениңиздерди башка жактагылар көргөн болсо, о деп мында көзү күймөк азырчы. Неге? Бек апа, ушинтип иш кылса болот экен деп. Азыр андай болбой. Эми иштеген жерлерде отуруп атпайт, этияктан бери мунун кирковка болду, естественный слойдун отметкасы чыгып атат. Мына эми бизде эгерде жатып алсак айтат эле, мына өткөндө газият келип кастырып кеткен. Монучу.
мына ошондо көргөн ошол жактачы иштичи, процесстечи. Мен да ушул жол боюнча жаман немелем деди эле да. Анан ушул силерден ушул ушенге келип мына моуну көмдүрө албай, канча күндөн бери көмдүрө албай, ушул процесс аябай оор экен. Туура түшүнүп мен кабыл алдым деген да. Ассалому алейкум. Менеджер бияка. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Азыр бул кишини эме кылсак, сизде сурасак сизге жетелеп келди. Мен сиздерден бир эле суроом бар. Бул мынау азыркы эки достун илебин сезбегендей сиздер мындай эме окшойсуздар ба? Мындай крышаңыздар барбы, жогору жактан эмне бар? Жок, крыша эмес. Анан эмне бул мындай кенебей, бемурал жайбаракат иштеп атасыздар? Жумуш жаңы эле башталды да. Жаз жаңы эле келди. Бир жылдан бери турат дейт го бул. Аны билбейт экенбиз, бир жылдан бери турган. Биз жаңы эле келдик жумушка. Жаңы эле иштеп баштадык бuyакта. Качан бүтөт эми? Быйылкы сезон толугу менен иштейбиз, кандай болот? Ошо 1 километрге бир быйылкы сезондо аласыздарбы? 1 километр эмес да, 9 километрди берди. 9 км. Жок, ono жерден ошо жерге чейин 9 километрби? Жок, бир 9 километрде жалпы. Кайсысын кошкондо? Наркы. Жок, бул жол общий 9 километр жолда. А могу биз салып аткан жер, могул жер 2,5 километр. Ошо 2,5 километр ушу сезон. Жок. Бул жерде мына июлдун ортосуна чейин Кудай буйрса бүтүрүп кетебиз бу жерде. Бул өзү канча акча бөлүнгөн, ким кылдырып атат? Аны билбейт экен, ким кылдырып атат. Министерстводон канча акча бөлүнгөн, тыйын жагын билбейт. А сиздер кимсиздер? Биз ушул жерде эле прорабпыз жанакей эле. Прораб болгондо кайсы бир компаниянын атынанбы, же бир деунун атынанбы? Эмне бул? Компаниянын атынан Бета групп. То есть азыр, Бета групп. То есть азыр Минтранс өзү акча бөлдү. Өзү генподрядчик өзү, анан силерге субподрядчик кылып силерди жалдаган. Ушундай. Менин ушунча ошондой. Акчасынан кабарыңыз жок? Качан бүтүшүнөн дагы кабарыңыз жок? Эми айтып атпайм, быйыл сезондун толугу менен иштейбиз, бүтүргөнгө аракет кылабыз быйыл. Бизге ошондой да, негизи эме боюнча дагычы. Контракт боюнча да ошондой деп ачкан да, быйыл толугу менен бүтүрөбүз. Быйыл бүтүрөсүздөр. Макул эми. Сиздерге жакшы экен мындай, же алыста жайгашкан үчүнбү, нарын бемарал, шашпай? Жок, шашпай эле эмес, жакшы эле иштерибиз болот. Бизге мен келгенден бери 2 километрдин асфальтын тазалады. Асфальтын кайра сыйрып кайра салып атат. Бул баягы Мирлан ким эле? Жок, ал Мирланда да эмес да. Бу жерде жана мурда вице-мэрдин эмесиби, фирмасыбы бул? Жок, аны билбейт экен, вице-мэрби эмне болгон. Ал Бишкектин вице-мэри. Аны деле билбейм ошо. Бул жерден 2,5 километрди мына жазып атабыз мынакей. Бул жерден эмесин буга чейинки иштер болсо ошо эски асфальтты сыйруу иштери болду. Бүт баарынан түзөө иштери болду. Мынакей астындагы материалды көрүп атасыңар. Бул жерде кичине долбоордо да каты бар да. 2 эле слой берип койгон да, астында 20 сантиметрден депчи. А негизи 2 сантиметр, 20 сантиметрде эмес, жоктон бу жерде 3 слой берилиш керек болчу да, сабгрейд деп астындагы баласы дагы берилиш. Основанияны айтасыз? Основания да берилиш керек болчу да. Бу жерден основания берилген эмес. Асфальтка чейин 2 эле слой берилген да, 20 сантиметрден аябай жука да, жука. Аны салсаң азыр бул жолдун баары тең бийлеп кеткендер да. Ошол себептен биз астындагы дайыр слойду алып мынакей көрсөңүздөр. Мына көрдүңүздөр, монда болгон. Шагыл аралашылган слойду биз кайра бир салып атабыз. Жол нормалдуу жол ушундай болуш керек. Ооба, нормалдуу жол ушундай болуш керек. Бул жерде кичине эми бул такыр эле катачылык дейинби, кандай дейинби билбейм, бул мүчүлүштүк бар да бул проектидечи, негизичи. Ушунун баарын азыр салып келтебиз. Биз могу 2,5 километрде, азыр мына мен бир ооз айтып коеюн, бир тоо сөзүмдүн аягына чейин. 2,5 километрде биз болсо азыр могуну төккөнүбүз менен биз уже 3000 куб монда болгон шагылды таза салып келдик. Уже астындагы материал жарабандыктан. Мына азыр мына караңыздар. Тигер жарайт деп өткөндө калтырып койгонбуз. Мына калтырып койгонбуз. Мына кечен жамгыр жаап өттү, мына жарабай калды. Азыр кайра алганга туура келет. То есть азыр мына жер кайрадан алынабы? Мына ооба, могу жерге азыр мына коболор өтөт. Машина грузовойлор өткөндөн кийин кайра эле мынтип чыланып атат. Мына жүрүңүз, мен да карап мондай мына көрдүңүзбү? Ооба. Мына ушундай болуп атат да. Мен ушуну көрүп анан мына негизи таза капиталдык жолдо 3 слой болуш керек. Мен ошону сурап атам да. Бул жол жөн эле баягы асфальттын ремонт болуп атабы же капиталдык курулуш болуп атабы? Капиталдык курулуш. Капиталдык дегенден кийин демек бул баягы эски слой алынып, астындагы баягы жука слой алынып, анан үстүнө баягы жакшы таштан болгон жакшы грунт салынып, анан үстүнө асфальтка чейинки 2 слой салыныш керек. А бул жерде болсо 2 эле слойду берип койгон, алар жука. 30 сантиметр болуш керек болчу, хотя бы биринчиси 30 сантиметр, андан кийинкиси асфальттын алды 20 сантиметр болсо анда туура болот эле да. А бул жерде экөө тең эле 20 сантиметрден берилип калган. Ушундай болуп калган да. Демек анда азыр иш эми башталыптыр да анда бул. Нак иш даана кызый турган мезгили азыр бизде болуп атат.
А бирок жамгыр дагы ушунчалык уруп атат. Мына көчөнүн өзүңүздөр дагы күбө болдуңар, өзүңүздөр да уктуңар. Жамгыр өлө жаап кетти, кыяндар да жүрүп кетти. Бул жерибиз токтоп калды. Шалдырган бойдон. Коолор өтүп атат, кайра жанчылып атат. Мына тигил жерибиз жанчылып калды, кайра тазалап атат. Ушундай иштер болуп атат. Аракетчилик көп болуп атат. Мүчүлүштөр бар. Наркынын проектиси боюнчачы оюңузчу? Кайсы боюнча? Наркы жактагы жол. Шерелива. Ооба. Ооба, Шереливада ал жерде да кичине мүчүлүштөр бар болчу, ал жерде мындай болуп калды да. Сиз айтың анан мен айтайынчы. Тиги жашоочулар биринчи 8 метрлик жол болмок экен да, мен угушумчачы. Аны чоңойткула дешет. Мейли деп алар чоңойтушат, мэрия жакшы болсун деп, баягы жолдун чекесине кайра зеленый эме насаждение да болсун деп 1-1,5 метр калтырышат жол менен тротуардын ортосуна. Аны коелу десек, азыр жол батпайт же тротуар батпайт болуп атат. Эл болсо жылбайт. Айла жок, ал жакта дагы биз по факту жолду баягы эменин ортосу менен алып кеттик. Силердин мойнуңарда эмес да, жергиликтүү бийлик кылып бериш керек эле да. Ачып бериш керек. Ооба, ачып бериш керек. Бирок алар деле болушунча жылдырды. Ошондо деле батпайт. Азыр биз жолду основной мелдеп, анысына карабай мейли эмен эмете берели, жолду сала берели. Аны тигил жагын акырындан келтирели деп атабыз. Эми билбейм, азыр сиздер дагы келсеңер өзүңөр деле күбө болосуңар. Тротуар 1,5 метр болуш керек. Анан ортосунда насаждение бар. Ал насаждение кызылып калат го деп атам да, жок болуп калат азырчы. Азыр ал жерде дагы бир нерсени көрдүм, мисалы моундай экен. Анан Шерелива көчөсү. Кечирип коңуз. Ошол жерде эң бизди аябай мондай жолду резкий алып кетиш үчүн бизге грейдер билесиздер да. Аябай жолдун баягы түздүгүн алып берет. Материалды түзөп берет, жакшы да. Анан азыр грейдерди иштетели десек, ал жерде өзүңүздөр көрдүңүздөр эмелер бар, люктар бар. Ар бир 20 метр сайын люк бар. 2 километр 233 метр ал жерчи узундугу. Ал жерде 250ден ашык 270 штук эме бар экен. Люк бар экен. Уламжыласың люк. Ошол себептен азыр биз ал жерде экскаватор менен атайын бир профи деген экскаваторщиктерди алып келип, анан ошону түздөп бартабыз. Улам жылып, 50 метрден күндө жылып, улам түздөп бартабыз да. Ошону менен азыр Кудай буйрса Атбашинскийге жетип калдык. Эми толук кандуу Кудай буйрса бир айдын ичинде аяк бүтүп калат. Ооба. Эми проекттен дагы бир маселе да. Мына жерде мектеп турат. Анан жол мындай келип тур дагы. Монтип мектептин тушуна келгенде монтип ирейт. Анан мен ошону айтып атам. Мына жакта үйлөр мына жакта турат. Ошону мына жерден баштап эле мындай түздөсө. Бул жак мындай болду да. Анан ошондо мына мектептен жол мынчалык качмак дагы биринчиден. Качканда биринчиден мына жол өзү түздөлмөк. Экинчиден мына мектептин азыр эми заманбап талап боюнча ар бир мектептин алдында парковка керек болуп калып атпайбы? Ошол нерсени пайда болуп калат эле да. Азыр жок. Азыр мындай болду демчи, ал проекти боюнча ошо мектепке жакын болуп калды. Ал жерчи. Ооба. Проекти боюнча мектепке жакын болуп калды. Анан ошол мектеп жактан дагы кичине парковкага кененирээк болсун, мектепке адамдар токтойт дегенден биз дагы ал жерде 1 метрге чейин чоюлган. Ошо мектеп ушу чоюлган. Ошондуктан ал аябай бул жака мектепке кирген сыяктуу болуп калды да. Ошол тарапчы. Жок, бирок ошол эле учурда мына жакта дагы 5 метрдей жер турат азыр. Бул жак эми башында ошо проекти менен салып кеттик да бизчи. Ал жердечи проект. Ал жерде 3 жолу жанагы бордюрлар жазалып кайра түзүлдү. Аяка анекдот болуп бүттүк бизчи, чынын айткандачы. Аны айтып атышат, баягы проектировщикке айтып койгулачы, бир сызгыч алып берип койгулачы. Ошондой болуп атат да. Анан ошондой болуп калдык. Эми адамдарды жамандагандыктан эмес, эми просто баягы ар бирөөсүндө кемчилик бардачы. Биз болсо ошол жанагы мектепке дагы жылып бергенибиз үчүн ал жер аябай кыйшыган сыяктуу болуп калды да. Анан наркы башында көпүрө турат, наркы партнердин эвке бурула турган жагы. Эми чоңойот, расширение болот. Мына ошол жерге келдик, азыр ошол жерин жазайбыз эми Кудай буйрса. То есть көпүрө ошол көпүрөнүн жанында турбай, көпүрө дагы 3 метр бери жылат. Нар жагы 1,5 метр нары жылат, наркы бети, бери жагы 1,5 метр жылат. Ошондо менен 3 метр болуп калат. Анда жакшы. Анан ал расширение болот экен, жакшы эле болот. Анын жанында кайра оң жагында эле бир эле тарабында да, бирокчу оң жагында эле эме болот. Пешеходный атайын көпүрө да салынат кичинекей. Ал жөнөкөй. Ал жөнөкөй эле мындай. Лёгкий конструкция. Жок, лёгкий эмес, ал деле капитальный эле, жакшы эле болот. Бетонный болот. Жөө жүргүнчүлөргө эми мындай кылып койсо болот деген. Мындай болгон менен деле проект жакшы эле каралган. Анысы жакшы. Анан ошол жерде поворотто көрдүңүздөр, бул жагында үйдүн түйүн жаңы жазылып. Мына ошол жерде алганыбызга мына алып ошол жерди даярдап бергенде мына бир айда бир жума эле болду. Мына биз ошол жерге жетип токтоп калганбыз. Же жолду
биз бияка буруп кетерибизди билбейбиз же ошол адамдарга наоборот киргизип кетерибизди билбейбиз. Ал жердеги жол дагы бир 2 метр дагы бизге жылган жок адамдарчы. Да 2 метр жолду бияка кушурайып калды азырчы. Биягында канал бар. Бул жагында адам бар. Эми ал жерден билбейм. Бир жак жагында эле болуп калат да тротуар ошол жерде бир 200 метр жерде тротуар бир эле жак капталында болуп калат. То есть азыр мынау жол, ал жол дагы кайсыны кылтастан наркы жагын, Ушул жол, бул Ленина көчөсү, бул чөлкөм 64-чү деп коет. Тиякта менин арыным деген жазуудан баштап, ошол жерде бизден 0 точкабыз. Бул жагы болсо аягы тиякта интернат деген бар. Интернат дегенде ошол жерден 9 километр 22 метр болот бери. Ал наркы үчөөнү наркыны кошкондо дагы? Жок, ал жагы өзүнчө. Ал жагы 2 километр 233 метр. Ошондо жалпы канча? Жалпы 11 жарым деп коелу. 11 жарым деп коюңуз. 11 жарым километрди быйыл 31 августка чейин бүтөсүздөрбү? Жок, 31 августка толук бүтөбүз деп айта албайм. Бирок быйылкы сезон толугу менен бүткөнгө аракет кылабыз. Сиздер эжирөө экенсиздер, 31 августка бүтпөйм деп айта алган, Жок. Азыр Кыргызстан башка жагында 31 августка чейин мен бүтпөйм деп эч ким айтканга тыюу салынып калган азырчы. Эме да, тигил фактын эми бетке алып айткан жакшы да. Анан жөн эле алып айтып дагы айтканда туура эмес болуп калат да. Быйыл да сезон толук иштейбиз да буюрса. Ошондой деле азыр июль, август 2 ай болуп атат. 2 жарым ай. Жок, 3 ай бар да дагы буюрса. 3 ай бар. 2 жарым айда ушуну бүтө албайсыздарбы дейм да? Жок. 13 жарым километр. Жок. Тигил эмени болсо Шералиеваны Кудай берсе 1 айдын ичинде бүтүрүп кетебиз. Аны ал толук кандуу 31 августка чейин бүтөт ал. Бул жакты болсо, бул жак болсо да жок, кандай эме болбойт. Бул жакта сезон толук. Анан кийин эми макул бүттү. Макул 31 августта эмес, макул декабрда бүтүңүздөр. Бирок бир эле нерсе, азыр мына элге. Ал жол ремонт болбой бир 5 жыл туруп бере алабы жок дегенде кийин бүткөнүңүздөрдөн кийин. Биздин эме боюнча азыркы общий жалпы жол салуучулардын эмеси боюнча менимче 3 жыл карамагында болот. Ошо кайсы компания салса ошонун карамагында болот да. Ал жерде андайын 3 жылга силер жамап кое берет экенсиңер. Ооба. Бирок 3 жылдан кийин 3 жылга чейин жамалып башталган жол наркы жылы уже силер кеткенден кийин ал тамтыгы чыгып кетет экен. Ошон үчүн айтып атам. 5 жыл ремонтсуз чыдап бере алабы? Чыдап берет. То есть силер азыр кеткенден кийин эмки жыл кайра жамап баштабайсыңар, Жок. Жамап баштасаңар мен келип келиңиз. Анда да айтабыз да. Жамалып атат могул жер деп. Ал жерде сиз айтып атпайсызбы азыр? 5 жылга чейин жамалбай чыдайт деп атасыз. Жок. Эгерде 5 жылга чейин жамалбай чыдаса жол, анда бир 10-15 жыл турат. Кечирип коюңуз сиздин сөзүңүзгө. Бирок мындай майда сөздөргө илине бербейли. Бул жердечи фактылар көп да. Ал жерде 250 эме деп атпайлы, колодецтерчи. Ошо колодецтер жөн колодецтер эмес. Ал колодецтер жаңы эле салынган водопровод экен. Жаңы салынган ал жерде эмели канализация экен. То есть грунт отура эле. Грунт толугу менен отура эле экен ал жерде. Азыр өзүңүздөр барсаңыз азыр угуп туруңуздар. Жок, аны биз отургуза албайбыз. Ал биз ошо салып аткан компания ошол маалда толугу менен кандай иштеди, аны биз жооп бере албайбыз. Ушундай болот да. Анан азыркы маалда дагы мына азыркы учурда ар кимиси ар бир адам жаңы эски түтүкчөдөн жаңы түтүкчөгө өткөндөр мындай көп, аябай көп. Мына ошол себептен мен эртеңки күнү ремонт кылбай калам деп айта албайм. Ремонт болуп калат аякта, сөзсүз. Макул. Рахмат. Ошол Нарында жүргөн адам Бишкектеги Оштогу баягы ысык аба ырайы жөнүндө айткандарды такыр түшүнгүдөй эмес. Себеби мен азыр жүрөм, мына чыдабай футболкачан жүрүп, чыдабай мынантип кайра калыңдап кийиндим. Кыскасы азыр биз мына Нарындын шаардын үстүндө жүрөбүз. Бул жакта мына Агахандын жанагы вертолет учуп кона турган ушундай жайы бар экен. Бактчасы бар экен, алардыкы аябай өнүгүп атыптыр, жакшы экен. Себеби ал жерде адам карап мындай чарбачылык менен, бир акыл эстүүлүк менен иш кылып атканы көрүнүп турат. Анан эми мындан караңыздар, мына жакта тоо бар экен. Тоо аябай көркөм, жакшынакай экен. Анан Аламышык деген тоо деп атышты, ушундай тоо экен. Анан бул жак өзү мындай бир карасаң жайыттай, жакшынакай жер экен. Анан ушул жерге, ушул жайыт, ушинтип көгөрүп турган бир жакшынакай жерди бузуп, наркы жактан жанагы эски асфальтты бузуп алып келишиптир дагы ушул жайытка жайнатып төгүп салышыптыр. Ушул боло береби? Кандай болот ушул? Мен негизинде ушул жерге төгүлгөн дейм да. Бул эми таштанды да. Ушул таштандыны ушинтип
жайытка жайнатып төгөрүшүптүр мына ар жерге. Так, азыр мен сиздерге дагы бир жерди көргөзүп берейин. Мынау Актала менен Нарынды бириктирген дагы бир чоң жол бар экен. Анын дагы жолу башталып калыптыр. Ал дагы арабөк абалда жатат экен. Мынау жол экен. Наркы жактан ошол Акталадан келет экен. Келип анан мынау жердеги мынау кыялап жүргөн жол менен анан Нарынга түшөт экен. Ушул жерде бат-бат жанагы автокырсыктар болуп турат экен. Анткени баягы шагыл жолдо машина кайып кетип эле анан ушул жерден томолонуп машиналар. Ошентип 3 адам ушул 3 жол кырсыгы болду дейт. Ушул жерден ушул бир чиновник баш болуп ушул жерден каза болуптур. А жол бүтпөй турат. Азыр мен кээде туруп ойлоном да, азыр ушул Нарынды карасам, бул жактагы курулуш болуп атат. Ошо Нарын Актала жолу. Анда казып алып салыптыр. Андан нары Нарын, эки Нарын жолу дагы ушундай экен. Шаардын ичинде дагы ошол Ленин көчөсүн дагы ремонттойбуз, кеңейтебиз деп дарактарын кыркып салыптыр, бир дагы жумуш жок. Анын үстүндө чыксак, жанагы мурдагы Совет жолу, азыркы атын унутуп атам, азыркы жана көргөзгөн жол. Ал дагы ошентип 8 жылдан бери ал да бүтпөй турат экен. Кыскасы ушундай Нарындын жолу. Мен азыр ушудан улам жана сөздү кайталап айткым келет. Азыр бул Нарындын чиновниктери ушул мынау азыркы эки достун илебин анча сезе элек окшойт, бир аз эркелеп аткандай болуп атат. Генебестик мамиле, кадимкидей жолдордун сапатын көрсөң эми ышык ыйлайт. Анан булар неге мынтип генебестик кылып атат, же булардын бир үстүндө коргоп турган бир калканы барбы, билбедим. Болбосо мындай соо киши азыркылардан коркмок, камалып кетебиз депчи.